21 декабрь, демек жылды жыйынтыктаганга дагы 10 күн калды. 10 күндүн ичинде 2020да бактылуу көзүрмемдерди жаратканга шашылалы. Жана ошондой эле 10 күндө дагы да болсо кызыктуу мүнөттөрдү жана албетте эң башкысы көңүлдүү кечтерди жасаганды дагы унутпайлы. Анан 2021 келсе эле биздин маселелерибиз бүтүп калат. Анан кийин албетте 2021 менен кошо бардык жакшылыктар келсин деген үмүтүбүз бар. Үмүт менен жашап келебиз. Ошол эле маалда албетте биз билим берүүгө дагы эң чоң басым жасашыбыз керектиги тууралуу баарыбыз билебиз. Мына ошондуктан бүгүнкү иш күндүн кечи программасынын башка темасы дагы жаңы доордун балдар билими деп аталат. Андыктан биз менен болуңуздар. 2 саат жандуу маекти сиздерге сунуштайбыз. Жалпыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Бишкек шаарындагы креатив таалим билим берүү комплекси 2016 жылдын 27 июлунда жоопкерчилиги чектелген коом креатив таалим билим берүүчү комплекси катары демилгечи мугалимдер Дайырбекова Гульнара Мелисовна жана Карыпова Салкын Асанкуловналар тарабынан негизделип, 2016 жылдын 2 августунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы тарабынан катталган. Мектептин негизги миссиясы креатив таалим социалдык жоопкерчилик болсо, ал эми максаты терең билим жана татыктуу тарбия аркылуу заманбап коомдо өз ордун таба билген инсандын калыптануусу үчүн бардык шарттарды түзүү. Мугалимдердин арасында химия, биология, физика окуу китептеринин авторлору, мамлекеттик стандарттын түзүүчүлөрү, эксперттери, эл аралык долбоорлордун тренерлери эмгектенет. Билим берүү комплексиндеги окуу режими окуучулардын толук кандуу жана сапаттуу билимге ээ болуусуна ылайыкталса, ал эми ата-энелердин суроо талаптарын толук канааттандыргандыгы менен айырмаланат. Мектепте учурда 426 окуучу билим алууда. Алардын күндөлүк режими дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу менен саат 8:00 башталат. Ал эми 8:30 чейин ките окуу киргизилген. Сабактар окуу планына ылайык аткарылып, 3 маал тамактануу уюштурулган. Үй тапшырмасы балдарга предметтик мугалимдердин жанынан жардамдашуусу менен уюшулгандыктан, балдардын билим сапатынын өсүшүнө шарт түзөт. Ал эми саат 16:00 баштап ийрим иштери уюштурулуп, балдардын кызыгуусу эске алынуу менен өткөрүлүп келет. Айрыкча логика плюс математика, кызыктуу англис тили, шахмат, немец тили, комуз ийримдери сабак катары милдеттүү түрдө киргизилсе, ал эми би, вокал, хор, дзюдо, таэквондо, теннис, мини-футбол, арт-студио ийримдери окуучулардын өздөрүнүн кызыгуусун арттырып, чыгармачылык шыгы жана жөндөмдүүлүгүнүн өсүшүнө түрткү берет. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бүгүнкү программабыздын темасын жаңы доордун балдар билими деп аталдык. Ал балдар билими учурда кандай болуш керек, кандай талаптарга жооп бериш керек жана албетте эң пайдалуу болушу үчүн эмнелерди жасаш керек, мына ошолар тууралуу кеп кылабыз. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот, урматтуу көрөрмандар. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram номерубуз сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми бүгүнкү меймандарыбыз менен тааныштырып өтөлү. Дал ушул жогоруда сиздер көргөн креатив таалим билим берүү комплексинин директорунун орун басары Сымбат Исмаилова жана ошондой эле дал ушул окуу жайдын директорунун орун басары Кайрбек Байтек уулу. Кайрбек мырза, Сымбат айым, биздин студиябызга кош келипсиздер. Азыркы учурдагы заманбап билим берүү, балдарга болгон билим берүү кандай болуш керек? Кыскача айтканда. Жалпы суроо болду, бирок жалпы суроодон анан дагыраак суроолорго өтөлү. Макул. Албетте биз эми билим берүү системасында мен өзүм иш тажрыйбам 20 жылдан ашып калды. Анан бул суроо бүгүнкү күндө өтө актуалдуу суроолордун бири. Бүгүнкү учурдун талабы, мисалы биз окуп жүргөн учур менен салыштырганда абдан чоң айырмаланат.
эң негизгиси биздин мектептин принцибинде деле, деги эле өзүмдүн педагогикалык тажрыйбамда деле мен айткым келет, бул гумандуу педагогика биринчи орунда турат. Балдарга жекече мамиле. Ошондуктан биздин мектеп ачылып жатканда дагы ушул принцип ишке ашуу үчүн албетте сөзсүз түрдө балага жеке мамиле болуу үчүн баланын саны дагы абдан актуалдуу. Бүгүнкү күндө силерге белгилүү болсо керек, мисалы көпчүлүк мектептерде 36дан 40ка чейинки, 50ге чейинки балдардын саны отуруп атат. Анан биздин мектептин өзгөчөлүгү ушуга келгенде биз айта алат элек 20дан ашпайт да балабыздын саны. Ошондуктан ар бир балага ошол отурган ордунан баштап, ошол балага мамиле убакыт бөлүүдөн баштап ар бир каражатты кантип технологияны дагы методиканы ишке киргизүүдө үчүн дагы эң биринчи баланын шарты, ошонун баардыгы убакыттан бери туура бөлүштүрүлүп, ошондой бир заманбап методикалар менен окутсак, биз ошол өзүбүз ойлогон жана гумандуу педагогикага ошол максатыбызга ишке ашат деп ойлоп, ошондой максатта шарттардын баарын түзгөнгө аракет кылган. Биздин демилгечибиз Гүлнара Мейсина жана Карпас Алтынасанкулналар эң мектептин башатын баштап жатканда ушул идеялардын баардыгы ойлонуштурулуп, пландаштырылган. Анан бүгүнкү күндө биздин мектеп жөнүндө кыскача айта кетейин. Мектептин негиздөөчүлөрү Дайырбекова Гүлнара Мейсина жана Салкын Асанкуловна, биз жогорудагы видеодо тасмада кыскача угуп кеттиңиздер. Мектепти кыргыз тилинде ачылган. Эң биринчиден биздин себеби эң негизгиси мамлекеттик тилибиз болгон ушул кыргыз тилинде балдарга билим берүү. Анан ошондой эле биздин ушу ата бабаларыбыздан бери келаткан үрп адатыбызды, каада салттарыбызды ушу балдарга муундан муунга өткөрүп берүү максатында ушул эң негизги башкы демилгечилер ушул нерселерди эске алышкан. Ошондуктан мектеп Кыргызстанда биринчи ачылган кыргыз тилиндеги мектеп деп айтсак болот. Жеке мектеби. Ошол анан бүгүнкү күндө биздин мектебибизде азыр 77 кызматкер эмгектенет. Кызматкерлердин ичинен кружоктун мугалимдери, негизги мектептин мугалимдери 40тан ашык. Андан сырткары ар кандай кызматкерлер эмгектенет. Азыркы учурда биздин мектепте ушул 500дөн ашык, 510дун тегерегинде окуучу окуп жатат. Класс комплекттерибиздин саны да ушул 30тан ашып калды. Анан жогоруда айтып кеттим, ар бир классыбызда ушу 20дан ашпаган окуучу отурат. Бизде ошо ар бир балага жекече мамиле түзүүгө, ошол ар бир балага көңүл бурууга, алардын тапшырмаларын аткарууга, деги эле ушул ата-энелер менен сүйлөшүүдө дагы биз ошону айтабыз. Ар бир баланын жеке талантын ачуу үчүн уюштурулуп аткан кружоктор дагы, өтүлүп аткан сабактар дагы, үй тапшырмасын текшерүүдө дагы ошол убакыттын баардыгын рационалдуу пайдаланып, ошол ар бир баланын өзүнүн жөндөмүн, шыгын арттыруу үчүн болгон шарттарды, талаптарды түзгөнгө биз аракет кылып жатабыз. Дагы эмне жөнүндө айтсак, биз эми мектебибиз өтө жаш мектеп. 2017-жылдан бери иштеп жатабыз, 3 жыл болду. Ошол 3 жылдан бери биз кыска мөөнөт иштесек дагы абдан жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп алдык деп айтабыз. Анткени мына акыркы жылдык менен айтып кетейин. Өткөн жылы биз 23 бүтүрүүчү бүтүрдүк. Мына ошол 23 бүтүрүүчүнүн ичинен биринчи жолу алтын сертификат алдык. 1 окуучубуз жана 3 окуучубуз алтын тамга менен аякташты. Биздин окуучуларыбыздын дээрлик баардыгы десек болот, ошол бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы бюджеттик орунга отурушуп, жогорку окуу жайлардын баарына тапшырып өтө алышты. Башкача айтканда, ар бир ата-эне өздөрү каалап келген кесиптерин келгенде эле тандашып, мына бизге ушул предметтер окутулса, ушундай окутулса деген чоң тилек менен келишкен. Ошол биз ойлойбуз азыркы учурда ошол балдарыбыз ошол ойлогон окуу жайларында эң жогорку баллдарды алуу менен бюджеттик орундарга отура алды. Бул биздин мугалимдердин ушул жанагы балдарга жекече мамилени жакшы уюштуруп, профессионалдык деңгээлде терең билим бере алгандыгынын, ушу кыска мөөнөттө болсо дагы балдардын ой максатын, муктаждыгын канааттандыра алдык деп айта алсак болот. Бул жагынан анан азыркы учурда дагы биз кийинки келип аткан жаңы ар кайсы мектептен, орус тилдүү мектептерден, мына Сибаттан да келет, англис тилдүү балдар келет. Ошол балдардын дагы тилин кыргыз тилинде калыптандырыш. Ошонун мисалы тагилимдерде өзгөчө көйгөй да. Аларды ошол тилге калыптандырып, анан кайра предметти окутуш, анан алардын муктаждыгын канааттандырыш, ошонун баардыгы жанагы түштөн кийинки кошумча билим берүү деп коебуз. Бул үй тапшырмасын аткаруу убагында ар бир окуучуга ошол жекече мамиленин түзүлгөндүгүнүн эсебинен биз ошондой жыйынтыктарга
жетип атабыз деп айтсак болот. Азыркы учурда мисалы үчүн жеке мектептер абдан көбөйүп кетпедиби? Алар тармак болуп бир эле жерде эмес, анан көп жерлерге ачып атышат өз мектептерин. Сиздер дагы ошондой жайлуу боюнча пландарыңыз барбы? Албетте. Абдан чоң тилектер бар. Бул жөнүндө биздин башкы директорубуз Гүлнара Месина жана бирге жетектеп жаткан ошол аткаруучу директор Салкына Саңкымна ар бир сөзүндө, ата-энелердин суроосунда, бардык массалык маалымат каражаттарында ушундай берүүлөрдү айтышат. Бул биздин чоң тилегибиз. Себеби дегенде бизге каалап келип жаткан окуучулардын саны көп, бирок азыркы учурда ачык эле айтышыбыз керек, бизде мындай туш тараптан колдоо деле жок да. Бул жерде ачып аткан мугалимдер жөнөкөй эле мугалимдер да. Ошондуктан каражат маселесине келгенде ошол мектептин окутуп аткан зданиясы, ошол маселеге келгенде кичине кыйынчылыктар бар. Ошол маселелер чечилсе, буюрса келечекте биздин Бишкектин тегерегинде дагы деги эле Кыргызстандын башка аймактарында дагы ачууга карата суроо талаптардын бардыгына байланыштуу биз ушундай мектептерди көбөйтөбүз деген пландарыбыз бар буюрса. Кайрыбек мырзага суроо. Азыркы учурда ошол жеке мектептер эмне үчүн популярдуу болуп атат? Тармактар бир эмес, көп мектептерди ачып атат. Себеп дегенде бул демек ата-энелер өзүнүн балдарынын билимине көбүрөөк көңүл буруп атат деген сөз. Анан кийин ошол эле маалда балким билим берүүдө мектептерде мындай чоң бир мүчүлүштүктөр бар. Сиз кандай мындай кандай десем, эмне жетишпейт биздин билим мектептерибизге, жалпы мектептерге? Саламатсыздарбы, сурооңуздарга чоң рахмат. Ушул мен биздин бизди жетектеп жаткан Гүлнара Мелисовна, анын оң колу, сол колу болуп жүргөн Салкына Саңкууловна, Сымбат Бакасовналар менен биргелешип бир команда болуп, анан ушу билим берүү тармагында көп нерсеге биз өзүбүз жаш болсок да көзүбүз ачылып көрүп атабыз. Эгер биздин мектепте артыкчылыгы эмне деген суроолор болуп атпайбы? Мен ошого да жооп бере кетсем, биздин мектеп ошо артыкчылыктуу жагы ушу бизге алып келген ата-энелер көпчүлүгү ушул жеке мамлекеттик мектептердеги кемчиликтерди бизге көп айтып келишет. Ал кемчиликтер эмне? Мисалы үчүн ушу билим берүүнүн сапаты аябай начарлап кеткендиги, бул жалпы эле окуучулар деле эмес, ушу мугалимдерди дагы билим берүүнүн сапаты төмөндөп кеткени, ата-энелердин жумуштарына байланыштуу себептер менен келип атышат. Дагы эмнелерди баса белгилесек, ушул жеке мектептерге келүүдө ушу ата-энелер ушу балдарын жекече подход болсо деп ойлошот да. Бизге алып келгенде баары суранышат, ушу менин балам бул жагынан аксап атат, тигил жагынан аксап атат, ушуга бир жекече мамиле кылгылачы, менин убактым аз болуп атат, мен башка жерде иштейм, бул жерде иштейм. Балага мен көбүрөөк убактымды башка жумуштарга берип, ушулардын нанын табайын, ушулардын кийимин табайын деп, мен балама тарбияны аз берип атам. Анан ошол максатта бизге алып келгендерин айтышат. Анан биз мектептеги мугалимдер баары тең колубуздан келишинче ошо ата-энелердин ишеничин актайлы деп, ошол бала менен кери элдин кечке биз ошо мектептерде иштеп атабыз. Анан ал балдарга билимден тышкары биз тарбия берип атабыз. Тарбия бергенде эртең менен келгенден баштап кечинде ата-эне алып кеткенге чейинки учурларда биз тарбияны ар кандай форматта берип атабыз. Эртең менен мисалы үчүн мен өзүм ошо тарбия директордун тарбия иштери боюнча орун басары болгондуктан ошо өзүмдүн жумушума байланыштуу айта кетсем, биз эртең менен балдарды ошо жерден мугалимдерибиз, мектеп администрациясы баш болуп эртең менен аларды учурашып тосуп алабыз жакшы маанай менен. Ошол жакшы атмосфера түзүлсүн бир күн кечке депчи. Андан кийин элементардык ушул учурашуудан баштап бири-бирине болгон мамиле кандай болуш керек, ошолордун баарын биз ошо балдарга үйрөтүп атабыз. Биз эртең менен балдарга таңкы көнүгүүнү уюштуруп бергенбиз. Бул деген ошо экиге бөлүп өткөрөбүз. Биринчиси ошол 1-4 класстарга, ушул башталгыч класстар болуп эсептелгендиктен, ошо аларга мамлекеттик гимнди ырдатуудан баштап, андан кийин ошол жактагы инструктор мугалимдерибиз балдарга көнүгүүлөрдү өтүшөт. Андан кийин ушул бий бийлетебиз. Кичирээк балалар болгондуктан аларга ар кандай бийдин түрлөрүн, кыргыз бийи, европалык дагы бийлерди үйрөтүп атабыз. Ал эми 5-тен 11 класстарга чейин булар көнүгүү гана болот, таңкы көнүгүү жасап, анан алар сабактарына киришет.
ушул нерселерди мен айтып аткан нерселер башка дагы жеке мектептерде болгондуктан ата-энелер ушундай нерселерге карап алып келип атышат деп ойлойм, ушу мектептерге, жеке мектептерге. Азыр болсо рекламалык түрмөктөн кийин биз маегибизди уланталы, дагы да болсо суроолор балким биздин көрөрмандарда да болушу мүмкүн. Узатыңыздар 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу. Азыр болсо рекламалык түрмөктөн кийин маегибизди улантабыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Заманбап билим берүү кандай болуш керек? Мына ушул тууралуу биз студиябызда бүгүн маек куруп атабыз. Биздин суроолорго жооп берип, мейманга келген мейман конокторубуз бул Креатив таалим билим берүү комплексинин директорунун орун басары Сымбат Исмаилова жана ошондой эле Креатив таалим билим берүү комплексинин директорунун орун басары Кайырбек Байтик уулу. Мына жогоруда сөзүбүздө заманбап билим кандай болуш керек эле деген суроо менен баштады эле. Ошол суроону эми жыйынтыктап койсок, мына мисалы үчүн баланын жекече өзгөчөлүктөрүнө сөзсүз түрдө көңүл буруш керек, баа бериш керек, кайсы жерин өнүктүрүш керек, себеп дегенде ар бир адам өзгөчө, ар бир адамга сиздер өзүнчө мамиле мындай атайын мамиле кылат экенсиздер. Андан тышкары дагы заманбап билим берүүдөгү методикалар кандай болуш керек? Ушул туурасында токтоло кетсеңиз. Рахмат. Биз эми эң негизги ушул суроодо өзөктүүсүн кыскача айта турган болсок, бүгүнкү күндө мына жаңы мамлекеттик стандарт түзүлдү. Жаңы муунда китептер түзүлүп атат. Балдарды ушул түзүлүп аткан нормативдик документтерде көрсөтүлгөн актуалдуу нерсе ар бир бала өз алдынча билим алуу үчүн жеке көнүмдөрүн калыптандыруу керек. Башкача айтканда, биздин мындан канча жыл мурунку 70-жылдардагы, 80-жылдардагы окуу методика менен бүгүнкүнү салыштыра турган болсок, баланын өз алдынчалыгын калыптандыруу болуп атат. Анын үчүн албетте ошол маалымат булактар менен иштеп аткан учурда бала өз алдынча иш алып барыш керек. Мына мугалимдер методика менен иш алып барып жаткан учурда ушул нерсеге өзгөчө басым жасалат. Ошол жерде бала бүгүнкү күндө информация өтө көп. Мисалы, окуу китептеринен чектелбейбиз да биз. Бүгүнкү күндө мисалы жаңы ачылыштар, жаңылыктар, билим берүүдө абдан бум болуп атат. Ошондуктан ошол көп информацияны бала өз алдынча электеп, керектүүсүн өзү сорттоп, мындайча айтканда, ошол маалыматты синтездеп, анализдеп, ошонун жашоосуна колдоно ала тургандай болгон бир көнүмдөрдү калыптандыруу бул эң биринчи орунда турат. Ошондуктан балдарга тапшырма бергенде дагы, тапшырманы алганда дагы, деги эле окутуу методикасын мугалим уюштуруп аткан учурда ушул нерсеге, башкача айтканда, баягы жоопкерчиликтин баардыгын мугалимдин өзүнүн мойнуна илип алып, анан балдарга түшүндүрүү менен гана алектенбестен, эң күчтүү мугалимдер эгерде баланы өз алдынчалуулукка үйрөткөн болсо, анда биз аны эртеңки күнгө жашоого даярдаган болобуз. Ошондуктан мына балдар интернет булактарында азыркы учурда биздин азыркы шартка байланыштуу өз алдынча үйүндө окуп жатышат да. Мектептерге келе албай калды. Ошол учурда мына балдар кантип окуп атат? Эгерде бүгүнкү күнгө чейин балдарыбыз даяр болсо, анда албетте азыр кыйынчылык болмок эмес. Мисалы, ошол бир тапшырманы берсе дагы, ал тапшырманы алып бир сайттан алат, бирөө китептен алат. Ар биринин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тапкан булакты, ошол керектүү маалыматты сорттоп алганды билген окуучулар, жакшы көнүмдөрү калыптанган окуучулар өз алдынча окууну жакшы уюштуруп жатышат. А эгерде ошол көнүмдөр калыптаган болбосо, албетте ал мугалимди күтүп коюп отурат да бала. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң негизгиси баланын өз алдынчалуулугун уюштуруу бул методикада эң актуалдуу нерсе деп ойлойм. Ошондуктан жана балдар, мисалы, мен өзүм химия сабагынан берем да. Ал жерде балдар китепти эле окуп кайталап берип койсо, ал жерде билим болбойт ал. Ошону өз алдынча байкоо жүргүзгөн, өз алдынча ошол химиялык тилде сүйлөй алып, ошону оюнга кайра конспектиге жаза алып, кайра ошонун артынан суроо бере алып, ошол суроонун тегерегинде кайра маалымат булактарынан изилдеп, өз алдынча ушундай көнүмдөр калыптанган болсо, анда бул биз анда балдарга татыктуу билим бердик деп айта алабыз. Эртеңки күнү жогорку окуу жайга барса дагы, деги эле жашоосунда ар бир суроого өз алдынча жооп издеп, жашоосунун ар бир кадамында суроо дайым пайда болот, дайыма көйгөйлөр пайда болот. Ошолордун баардыгына бала даяр болуп чыгат. Ошондуктан билим берүүдө эле сөзсүз эле ошол предметти эле окутуп жаттатып коюу эмес,
дайыма ошол билимди өз алдынча алууга машыккан, көнүккөн окуучулар жашоосунда ийгиликтүү эле болот деп ойлойм. Ошондуктан мектептеги жалпы эле билим берүүдө ошол балдардын өз алдынча алуулугун калыптандыруу бул актуалдуу нерселердин бири болуп саналат. Мен мугалимдер менен сүйлөшкөнүмдө урмат азыркы балдар китеп окубай калды деп айтышат да. Эми балдар эле эмес, чоң кишилер деле китеп окубай калды, себеби энди смартфон ошол эле интернеттин өнүгүшү менен кенедей 1 жашка чыга элек бала деле телефонду талашат го. Сиздер ошол балдардын китеп окушуна кандай шарттарды түзөсүздөр же болбосо кантип кызыктырасыздар? Сиздердин балдар мисалы үчүн ушундай жыйынтыкка жетиш үчүн. Эң кызыктуу суроо экен. Рахмат. Себеби дегенде бизге келгенде ата-энелер да ушул нерсени айтат. Биз балдарыбыздан телефондон эч качан балдарды ажырата албай койдук депчи. Кандай айтсак дагы бул эң биринчи көйгөй болуп калды деп. Эмчегенден баладан баштап. Ооба да. Ошондуктан биздин мектепте тартип ушундай: эртең менен келгенден баштап телефонду алып коебуз, күндүн аягына чейин телефон берилбейт. Эмне үчүн? Анткени бизде жана үй тапшырмасын иштөө да мектепте жүргүзүлөт да. Ошондуктан телефон дегенде алакты болбош үчүн эң негизгиси тапшырмаларды телефондо ответтер даяр да, жооптору. Ошону алып албаш үчүн баардык ошол көйгөйлөрдүн баардыгын эске алып туруп телефондор жыйналып алынып коюлат. Анан кайсы учурда колдонобуз? Эгерде ошол телефон менен кандайдыр бир максаттуу түрдө материалды караш керек болсо, же болбосо кандайдыр тестке жооп бериш керек болсо, анда ошондой максатта колдонобуз. Экинчиден, балдар менен телефон менен иштөөдө дагы материалдарды кайсы журда кантип колдонот дегенге биз мугалимдер тарабынан ар кандай тесттерди өткөрүүнү, ар кандай материалдарды иштөөнүн жолдорун көрсөткөндө мугалимдер бул материалды алабыз, же болбосо бул программаны көчүрүп алабыз. Ушул программанын негизинде тесттерге жооп беребиз деген учурларда балдар албетте аларды көчүрүп алып, телефон жардамы менен дагы иштегенге үйрөнүш керек. Телефонду максаттуу түрдө колдонсо болот. Ошон үчүн бул эми азыр техниканын азыркы учурдун талабы ушул болуп атат да. Бул аргасыздык. Биз каалайбызбы, бала телефонду алба, өчүр дегендин деле зарылдыгы жок. Кандайдыр учурларда мисалы биз телефонду балдарды ошол максаттуу түрдө колдонгонго биз өзүбүз жол көрсөтүп, ошол материалдарды иштеткенге үйрөтсөк, анда балдар дагы ошол канчалык материал көп болсо, канчалык кызыктуу тапшырмалар көп болсо, алар ошол телефонду максаттуу түрдө колдонушат. Бизде эми аябай мактаныч деп айта албайбыз, бирок мына Кайырбай агай деле тарых сабагынан берет, бул өзүнүн предметине ылайыктуу тесттердин түрлөрүн иштетүүдө колдонуп жүрөт. Бизде ар бир мугалим профессионал, ар бир мугалимдин өзүнүн методикасында тесттерди алууда, сабактарын өтүүдө ошол телефонду максаттуу түрдө колдонуунун методикасын биз өзүбүз иштеп жүрөбүз 3 жылдан бери. Аны сиздер ата-энелерге дагы үйрөтөсүздөрбү? Мисалы үчүн балдарга кайсы балким сайттарды, балким кайсы бир приложенияларды колдонуш керек? Биз ата-энелер дагы маалыматы болуп турат. Биз анткени балдар менен иштешкенде өзгөчө жана жаз мезгилинде биз онлайнга өтүп калган учурларда биз кыйынчылыксыз өтүп кеттик деп айтсак болот. Анткени ага чейин деле бизде ушу Гүлнара эмесин ошонун астында эле бир методикаларды үйрөттү эле да, мугалимдерге келгиле мындай иштейли деген ойлордун тегерегинде болуп жатканда эле ошол онлайнга өтүп калдык. Ошондуктан биздин мектеп өтө кыйынчылыксыз өттүк деп айтсак болот. Анткени ошол тест менен иштөө, аңтарылган методика дегенде жалпы коллективде талкуулап, семинар өтүп, ар бир 3 күн сайын биз жаңылыктар боюнча алмашып турабыз да. Бүт баары бизде эми ачык сабак деген өтүлбөйт. Баягы жасалмалуулук деген жок бизде. Ар бир мугалим мастер-классында өзүнүн жаңылыгы менен бөлүшөт. Ошондо албетте бизде жаңылык ар бир мугалим ошол жана санааттештүүгө карата жаңы методикаларын сунуштап, талкуу болуп жаткан учурдан биз өтүп кеттик. Ошондуктан жеңил болду да. Ошондуктан ата-энелердин маалыматы бар болчу. Телефон менен баардыгын камсыз кылып бере алды. Бул биринчи нерсе. Экинчиден ошол материалдарды кантип иштеш керектигин жөнүндө материалдар бар болчу. Албетте башталгыч класс эмес, биз 5-класстан 11-класска чейин дээрлик даяр экенибизди ошондо сездик да. Ал эми андан кийин башталгыч класстарды тартып кетүүбүз үчүн жеңил болду. Бизде информатика мугалимдерибиз дагы ушул боюнча абдан жакшы иш алып барат. Мүмкүн Кайырбек дагы кошумчалаасы келип атат окшойт. Бул китеп окуу боюнча мен да бир аз кошумчалап койсом, ушу Сымбат Бакасовна белгилегендей, ушу балдар эртең менен келгенде эле биз алардан телефондорду алып коюп атабыз да. Телефондорду биз кээ бир гана учурда беребиз, максаттуу учурда жанагындай электрондук тесттерди иштей турган учурларда, ушу биз пандемия учурунда да байкадык да, ошолорду биз даяр болгонубуз бизге жеңил болду ошол пандемия шартында балдарды окутканда. Анан китеп окуу деп жакшы суроо бердиңиз. Бизде атайын китеп окуу деген бөлүм бар да. Эртең менен балдар 8:30 окуу башталса, 8:15тен баштап ошо 20 мүнөт аралыгында биз балдарды бош койбой атайын китеп окуйбуз. Анан ал жөн эле окуп калбай, биз ал
жума сайын же болбосо айдын ортосунда же айдын аягында ошол жөнүндө балдар менен баарлашып эмне окуганын, бул китеп эмне жөнүндө болгонун, балдарга кандай эффект берип атат ошол китеп окуу, ушул жагын жөнгө салганбыз. Анан бир класс менен атайын бир китепти биз мектеп тарабы, мектеп администрациясы аны уюштуруп берген. Библиотекада атайын бир китептен биз 20 окуучубуз болсо, ошо 20 экземпляр китеп алып койгонбуз, мисалы үчүн. Ошол китепти биз үйлөрүнө чейин беребиз. Анан окуп, анан класска келгенден кийин биз ошол китепти кайра обсуждать этебиз. Бул китеп эмне жөнүндө жазылган экен деп. Бул дагы аябай кызык болот экен. Бир эле учурда ошол балдар китепти баары окушат. Үйлөрүнөн дагы, ушу мектептен да окуса болот. Анан биз ошонун жыйынтыктарын чыгарып турабыз. Биз бул жол менен дагы ушул балдардын китеп окууга болгон жөндөмдүүлүгүн арттырып, балдарды ушул китеп окууга көрөрмандардан суроо келип калыптыр. Силердин мектепте окуу акысы канча турат дейт? Албетте төлөм бизде ачык эле айтылат. 10 000 сомдон төлөшөт ар бир бала айына. Анан ал 10 000 сомго балдардын эртеден кечке окуганы, ал жерде 17 сабактан мисалы предметтик мугалим сабак берет, ошонун баарына айлык акысына төлөнөт. Андан сырткары түштөн кийин үй тапшырмасын аткарышат жана ар кандай кружокторго катышат. Кружоктор жогорку класстарда негизинен алар 9-10-11-лерде экзаменге даярдык көрүшөт. Жалпы республикалык тестке даярдоо жүргүзүлөт. Андан сырткары жанагы тил үйрөнүүгө, кошумча профилдик предметтерди, мисалы эгерде медакадемияга барам десек, химия, биологияны тереңдетип окуйт. Тил жагына барам десек, ошол тилди тереңдетип. Негизгиси балдардын суроо талабы жылдын башында анкета алынат дагы, ошого карата кружокторду уюштуруп беребиз. Ал эми төмөнкү класстарда дагы ар кандай кружоктор бар. Мисалы бизде комуз милдеттүү түрдө расписание киргизилген 2 сааттан, шахмат деген киргизилген 2 сааттан. Мына ушул 5 кружокко катышат, албетте ушул кружогу, 3 маал тамагы, окуп аткан бүт мамлекеттик стандарттын негизинде эле базалык программа менен окуйбуз. Ошол сабактын баардыгы кадимки мектептегидей эле расписание түзүлүп, ошондой саат менен ошондой сабактардын баардыгы өтүлөт, аттестатта ошонун баары белгиленет. Ошол баардык окуу процесси толугу менен ушул суммадан турат. Анан эми биздин мектепте азыркы учурда негизи жеңилдетилген акы өтө каралган. Бул жагынан эми жалпысынан алсак 100%тен 10%ке чейин ар кандай жеңилдиктер берилген. Бир 70%ке окуучубузга жеңилдик берилген. Жанагы жарым жетим, ар кандай шарттары туура келбей алган окуучуларды дагы эгерде мыкты окуса, баардыгын 5ке окуган окуучулар болсо, биз андай окуучуларга жеңилдик беребиз. Дүйнө аябай бат өзгөрүп атпайбы? Анан кийин көптөгөн кесиптер актуалдуу болбой калат. Көпчүлүк кесиптерди автомат, машина алмаштырат дегендей. Мисалы үчүн быйылкы жылы эле толугу менен өзгөртүп койду го дүйнөнү. Мисалы үчүн көп нерсени онлайнда эле жазса болорун көрсөттү. Демек көпчүлүк кесиптер тарыхта калды дегенмекти. Сиздердин мектептеги билим сөз түрдө мындай актуалдуу болуш үчүн, жашоодо пайдасы тийиш үчүн кайсы жүктөм боюнча да көп суроолор келет да. Мисалы үчүн азыркы программа боюнча жүктөмдөр абдан көп. Анан кийин кайсы сабактарды мындай түбөлүк актуалдуу болот, жашоодо колдонуп кете алат. Сиздердин мектепте ошондой сабактар барбы? Же болбосо сиздердин оюңуздар боюнча кайсы предметтерди кошсо болот эле, алса болот эле? Ушулар тууралуу. Бул боюнча эми рахмат. Бул суроону дагы көп берилет. Эми бул албетте бул суроо менен негизи Кыргыз билим берүү академиясы министрликтин астында жана иштелип чыгаткан мамлекеттик стандарттын негизинде уже аныкталган программалар иштелип чыккан. Бул нормативдүү документтер уже жакынкы убакытка чейинкиси. Анан ал жерде биздин мектепте ошол көпчүлүгү мугалимдер ушул тажрыйбасын бөлүшүү үчүн ошол жерде эксперттер, авторлор окуйт деген болуп катышат да. Ошол жерде эң негизгиси ушул суроону такыр эле предметти алып салуу деген нерсе болбойт. Албетте баардык предмет боюнча жалпы түшүнүк болуш керек. Балдарда базалык же химияны алып салыш керек, же математиканы алып салыш керек деген болбойт. Мисалы 9-класска чейин мейли окусун да стандарт. Бирок уже 10-11ден кийин бир аз профилдештирүү болсо да жакшы болбойт беле. Мисалы үчүн ошол эле сиз айткан медициналык академияга бара турган киши химиясын тандасын, гуманитарияга бара турган киши тилди тандасын. Дагы бирөө болсо сүңгүп кирсин, информатиканы көздөй, себептегенде IT жагын алып кетет дегендей. Туура. Бизде бул боюнча ошо биз жогоруда айтпадыкпы, негизги педагогика коллективдин жана көпчүлүк мугалимдер, авторлор жана эксперттер болгондуктан
ушуну бизде абдан сонун эксперименттен өтүп атат деп айтсак болот. Себеби дегенде биздин мектептин башка мектептерден өзгөчөлүгү, мисалы мамлекеттик мектептердин өзгөчөлүгү толук окуу күнү болуп атат эртеден кечке. Ошондуктан мисалы кээ бир гимназияларда гимназия деп бир уклонду басып жасап коет дагы, анан ошол сааттарды көбөйтүп, анын ичинде сапат кандай өзгөрүп атканы жөнүндө муга ата-энелер мисалы толук маалыматы жок да. Берет эң эски шишенип анан жыйынтыкка келгенде жанагы эле көрүнүш боюнча калып калат. А бизде болсо ошол түштөн кийинки жанагы эч кандай профиль жок, бизде гимназия деген жок, сааттарды көбөйтүү деген жок. Бирок 9-11 класска келгенде биз жана түштөн кийинки үй тапшырма, кружок дегендердин эсебинен биз сиз айткандай жанагы материалдарды толуктап беребиз. Ошондуктан бизге келип атышат. Ошондуктан биздин 9-11 класстардын балдардын саны көбөйүп, жана жыйынтыктарыбыз ошон үчүн жакшы болуп атат. А бирок биз официалдуу түрдө гимназиябыз же мындай профилдештирип тереңдетип атабыз деп айтпай эле, бирок бизде ошол эксперимент ачык жүрүп атат деп айтсак болот. Кайрыбек мырза, ушул суроонун мындай жыйынтыктоочу суроо болсун, себеби эфирибиз жыйынтыкталып атыптыр. Мына азыр кай бирлери иман сабагына кириш керек, дагы баланча сабак кириш керек, бул сабак болбош керек деп айтып атат. Сиздин оюңуз боюнча эң керектүү болгон мындай 2 сабак кошо турган болсо, или алына турган болсо, сиздин кошумча алымчаңыз кыскасы программадагы биз дагы оптималдуу болуш үчүн, анан актуалдуу болуш үчүн. Ушул акыркы сиз баса белгилеп кетпедиңизби, пандемия шарттары ушул онлайн деп, ушул багытта балдардын билимин тереңдетсе деп ойлойм да. Мен эми айта албайм кайсыл предметтерди киргизсе болот. Бирок ушул информатиканын сабактарын көбөйтүп, анан балдарга ушул керектүү IT боюнча билим берсе деп ойлойм. Анткени ушул IT адистиги азыркы эле учурда ушул перспективдүү экенин көрсөтүп атпайбы, келечекте дагы. Анан ушул тармакты биз көбүрөөк анан сымбат бакасовна жакшы баса белгилеп атпайбы, жана 9-11 деп те, 9 жогорку класстарга биз ушу атайын биз айтылбаса дагы уклон деп, бирок биз көбүрөөк окутуп атабыз да. Мына сымбат бакасовна өзү медициналык академияга барам дегендерге химияны аябай тереңдетип берип атат. Башка жанагы тарых неме сабактарын азайтып, алар деле окуп атат. Биздин программа боюнча баарын окуш керек да. Жанагы 17 предмет кирип атат, 18. Биз аларды бирок балдардын биз аны баары бир деле тарыхчы кылып чыгара албайбыз, же математик чыгара албайбыз. Эгер ал медициналык академияга көңүл болсо, биз ошо билимди тереңдетип берип атабыз да. Анан мен сиздин сурооңузга азыр кайсыл билимдер алыныш керек десек, мына азыр жакшы эле немелер жүрүп атат, реформалар, жана кээ бир предметтер, көп предметтер кошулуп, азыр мисалы үчүн мурда укуктануу, экономикага киришүү дегендер бар эле, адеп, мына ушулар бириктирилип, азыр адам жана коом деген бир предмет болду да. Жакшы болуп атат. Ушул предметтин ичинде эле ушул 3 тармакты окутса болот экенин ушул көрсөттү да. Тилекке каршы биздин убактыбыз дагы соңуна келип калыптыр. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо кийинки эфирлерде балким талкууларга сөз келесиздер деген терең ишеничибиз бар. Бүгүн бизде мейманда креатив таалим билим берүү комплексинин директорлорунун орун басарлары келди. Сымбат Исмаилова жана ошондой эле Кайрыбек Байтик уулу. Рахмат. Чоң рахматыбызды айтабыз. Бир сюжеттен кийин биз албетте эфирибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар. Кончева. Сегодня я хочу рассказать о своей школе. В моей школе я учусь программировать и строить роботов, потому что хочу быть такой же крутой, как Илон Маск. На уроках карате я учусь дисциплине и концентрации.
Ну и, конечно, после спорта нужно не забывать кушать здоровое питание. Это очень-очень важно. Я обожаю изучать иностранные языки. Конничева. Hello. Саламат сызбы. Чтобы считать, мне не нужен калькулятор, потому что я учусь ментальной арифметике. Учителя учат нас, как нужно заботиться о нашей планете, потому что это наш общий дом. Все это моя любимая школа Тенсай. Many people think that they have to know only state language in their native country. I don't agree with such opinion. If you know English, you can get a lot of opportunities for a good job and interesting life. Бүгін біз жаңы доордун балдар билими тууралуу кеп кылып жатабыз. Азыр бизде дагы бир сыйлуу мейманыбыз келди. Теңсай Кыргыз-Жапон сезимтал инклюзивдик мектептеринин жана ошондой эле звездочки борборлорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Жибек Шарапова. Жибек, бул билим берүү менен эмне болуп алек болуп калдыңыз? Бул тармакка кантип келип калдыңыз? Ошол бир аз сөз башынан болсунчу. Саламатсызбы? Мен жашым 30-да. 25 жашыбызда күйөөм экөөбүз туңгуч балалуу болдук. Анан кызым 4 айлык кезинде кызымдын келечеги жөнүндө ойлонуп, кайсыл борборлорго бере аламын, кантип өнүгүүсүнө салым кошо аламын деп изденип баштадым. Анан кийин өзүбүз ачканга туура келди. Күйөөм экөөбүз 2 бөлмөлүү батирди ижарага алып баштадык жумушубузду. Сиз кесибиңиз боюнча? Кесибим боюнча мен эл аралык факультеттин бүтүрүүчүсүмүн. Анан тышкары көп курстарга барып, аябай көп тилдерди үйрөнүп, өздөштүрүп келгем. Бирок мен мугалимдерди жумушка тартып, сапаттуу билим бере турган мугалимдерди, алардын кесиби мугалим ошондон. Анан кийин ошо 2 бөлмөдөн баштадык, жакшы мугалимдерди таап, бир айдын ичинде 40 окуучу болуп, анан кийин тез эле балдар көбөйүп, батпай, бир айдан кийин 100 чатыр кеңсеге көчтүк. Ошентип чоңойтуп, азыр 25 борбор болуп калды Кыргызстан боюнча. Бишкектен тышкары дагы кайсы жерлерде борборлоруңуз бар? Ошондо Баткенде бар, анан Ошто бар, көбүнчөсү, анан көбүнчөсү Бишкекте. Ал борборлор канча жаштан канча жашка чейин? Кээ бир борборлорубузда 2,5 жаштан кабыл алат, кээ бир борборлорубузда 4 жаштан кабыл алышат. Мектепке чейинки даярдоо бар. Ооба, мектепке чейинки даярдоо. 2 жаштагылар бул ранее развитие деп коет. Бул эрте балдарды тарбиялоочу, мындай шыктандыруучу ушундай курстар. Жапон түстөрдү мектеби тууралуу айта кетсеңиз. Анан ошол борборлорум менен Кыргыз-Жапон центриге барып окуп калдым. Бизнести кантип куруш керек, кантип башташ керек деп, анткени башында биз интуитивдик түрдө эле баштаганбыз жумушубузду. Анан кийин туура алып барууну көздөп барганбыз. Ошол жактан проектти утуп кетип, Японияга жолдомо утканмын. Ошол жакты барып көрүп келип, аябай шыктанганмын. Элдин жашоосу, маданияты, анан кийин билим берүү системасы, кантип биз Кыргызстанды ушинтип өнүктүрө алабыз деп келгенде, чынында келгенде биздин балдар өнүктүрөт да, биздин балдар бул Кыргызстаныбыздын келечеги болот. Ошентип ушу балдарга мектепти ачсак, 6-7 жаштан баштап ушундай билим берип, анан кийин өзүбүздүн методикабыз менен өстүрүп,
Японияга барып алар университеттерге өтүп ошол жактан алган тажрыйбасын Кыргызстанга келип сиңирип иштешип беришсе деп ушундай тилектер менен Бишкекке келгенмин. Менин партнерым бар, Ниязова Айпери деген. Экөөбүз сүйлөшүп аябай кызыгып ошентип баштаганбыз. Биринчи класстан 11 класска чейин толук мектеп, Ооба, толук мектеп. Мен роликти көрүп алып, бир чети суктансам, бир чети кызга бир аз боорум ачыды да. Себеп дегенде баарын окуйт экен, баарын жасайт экен. Анан кийин мындай ойноп күлгөнгө убактысы калабы деген пикир калды да. Ушунчалык мындай жүктөм көп окшойт деген дагы пикир калды менде эмнегедир. Сиз байкаган болушуңуз керек. Сизде да жумуштарыңыз көп болгондо баарын үлгүрөсүз. Жумушуңуз жок болгондо баары бир чарчайсыз, баары бир буттарыңыз уюйт, баары бир маанайыңыз жок. Анан телефонго киресиз, телевизор көрөсүз. Ошон үчүн үн алгы деп кой, үн алгы, сыналгыларды көрүп, ошентип убактыңыз кетет сиздин. Балдарда деле ошондой. Биздин ата-энелер азыр шарт иштешине, эртеден кечке чейин балдарына ошо келечек курамын деп, кийим алып беремин, тамак ашын алып берем деп иштешет. Ошон үчүн балдар көзөмөлсүз калып калышат көбүнчө. Анан кийин чоң аталар, чоң апалар деп ызылдабай турсун деп колуна мобилдик, уюлдук телефонду карматып коет. Анан ошентип да убакыт өтөт. Көзү да начарлайт, анан кийин концентрациясы да төмөндөйт. Ага караганда бала билим алуу менен алек болсо пайдалуураак го. Бирок адамдын мээси чынында эле көп нерсеге жетишет. Бирок ошону кичине жашынан баштап көңүл бурса, туура эле болот да баары. Демек жүктөм мындай канчалык көп болсо, мээде ошончолук батыраак өнүгөт деген өйдөсүз. Ооба, биз 20% да жетпей мээбизди иштетебиз, баарыбыз эле билебиз, маалымбыз. Эми неме жөнүндө сөз кылсак, мисалы үчүн эми мектептердеги ошол сезимтал мектеби тууралуу айтып берсеңиз. Сезимтал мектебибиз бул өзгөчө проект десем болот. Ал коммерческий баягы прибыль киреше алганга мындай көздөгөн эмеспиз бул мектепти ачарда. Анан кийин бул мектеп 24 балага гана шарт кабыл алууга. Анан кийин класстарда 8 бала бар, өзгөчө балдар. Өзгөчө балдар дегеним бул аутизмге чалдыккан, мээсинен жабыркаган, артта билим жактан артта калып, педагогическое упущение деп коет, педагог туура эмес педагогдун билимин азабын тарткан балдар бизге келишет. Анан кийин ал жакта 2 мугалим бар бир класска, андан тышкары логопед. Кээ бир балдарыбыз 10 жашка чыкса да сүйлөй элек, ошолордун тилин чыгарып, сүйлөтүп, тамга, сандарды үйрөтөбүз. Анан кийин алар сенсорный интеграцияга барышат. Ал балдардын көбүнчө моторикасы өнүккөн эмес. Ошол сенсорный интеграция ошого багытталган. Андан тышкары флай йога бар, ал координациясына багытталган. Анткени ал балдар бирөөнү түртүп кеткенде, мисалы үчүн кадимки мектепке барса, кадимки мектептеги балдар түшүнбөй коюшу мүмкүн. Сен эмне мени түртүп атасың деп кайра артынан кайра чабып же баса калып. Бул бала өзү байкабай калышын тигил балдар түшүнүшпөйт да. Анан кийин бизде кандай тормоз, ты дурак деп ушинтип балдар бири-бириге айта беришет го, кемсинтип, ооба, көңүл бурбай. Ал бала үйгө келет, көңүлү түшөт, анан окууга да кызыкпай калышы мүмкүн да. Психологиялык травма алат дегендей. Эмне болуп бул балдарга дагы көңүл буруп мындай мектеп ачып калдыңыз? Биз ошо кыргыз-жапон мектепти ачканыбызда аябай менчик мектеп деп көп ата-энелер кайрылып башташты. Анткени мамлекеттик мектептерде жөн эле жарабайт деп коет да. Мисалы үчүнчү биздин Кыргызстаныбызда бир гана медицинская диагностика бар. Бул психиатриядан психиатр диагноз жазып берет. Бул мектепке жарабайт. Бул бала специализированный атайын мектепте окуш керек депчи, 34-чү мектепке окшош. Анан кийин көп эле ата-энелер билет, өзүнүн баласын ар бир ата-эне билет да, баланын кичине көңүл буруп койсо өсүп кетерине көзү жетипчи. Анан кийин алар мектеп издеп башташат. Мүмкүн ушу менчик мектептерге кичине акча төлөп берсек алышат го депчи. Бирок ал баланы дароо эле
класста 20 окуучу отурган класска кошуп коюшту аябай мындай кылдаттык менен мамиле кылыш керек да бул нерсе мененчи. Айтып кетпедим белем, бул психологический травма деген аябай коркунучтуу нерсе да баланын жашоосунда. Ошон үчүн биз бирөөсүн алдык, экөөсүн алдык, үчөөсүн алдык, анан кийин биз өзүндө эле лимитибиз бар да, биз мектеп бул кадимки балдарга багытталган мектеп. Анан кийин буларды жөн эле кеткиле деп, жок, биз кабыл албайбыз дегенде, алар ушинтип изденип, аябай ыйлашып, тиленишет экен. Кудайга ушундай бир мен баламды коом кабыл алса экен депчи. Анан кийин демек биз ушундай ойго келдик, ушул балдарды биз коомго даярдашыбыз керек деп, социализация деп коет. Анткени биздин коом бул балдарды кабыл алганга даяр эмес. Балдар эмес, коом даяр эмес болот. Сиз мисалы үчүн жогоруда айткандай менчик мектептер, анан кийин мамлекеттик мектептер жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Мамлекеттик мектептер азыркы учурда менчик мектептер аябай популярдуу болуп атат. Ошондон мындай сиздердин борбор сыяктуу мындай жөн эле бир мектеп эмес, дароо тармак болуп мындай шаарда, республикада жайылган учурлар аз эмес. Менчик мектептердин популярдуу болушунун себеби эмнеде? Азыр мектеп эле эмес, дүкөндөр да популярдуу. Азыр баары эле жеке ишкерликке кызыгып аткан учур. Анткени мамлекеттик жумушка көп эле баргысы келбейт, айлыктын аздыгынан, популярдуу эмес болгондуктан. Анан кийин ар бир адам өзүн издейт экен жашоодо ордуну. Анан кийин мектеп ачылганы бул жаман эмес көрүнүш деп ойлойм. Анткени биздин Кыргызстаныбызда билим берүү министрликтин статистикасына караганда 600 мектеп жетишпейт экен. Демек бул мамлекеттик мектептерде 60ка чейин окуучулардын саны барат да. Ошон үчүн менчик мектептердин ачылышы бул нагрузканы азайтуу, жүктөмдү азайтуу, бөлүштүрүү. Бул мамлекеттин өзүнүн жүгүнү өзүнө алып аткан белгиси. Бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Анан кийин сразу кеңсе болуп ачылып атат дейсиз. Эми бул жашоонун талабы болуш керек. Анан билим деген бул агартуу да, бул жакшы көрүнүш. Жооп бердимби сурооңузга? Толугураак жооп берсеңиз, ачыгыраак, кененирээк дегендей. Себептери эмнеде? Мисалы үчүн ошол эле жүктөм дедиңиз, сапаты, билим берүүнүн сапаты. Менчик дегенде бул ар бир адам өзү бир бизнес ачканда, билим берүү азыр бизнес, bundan уялбаш керек. Тамеки сатуу уят эмес, спиртной сатуу уят эмес, анан билимди, анан медициналык баягы услуги, кызматтарды баары бизнес дегенден уялышат да, тартылышат. Жок, бул ачык эле бизнес. Анан кийин ар бир адам өзүнүн бизнесине жакшы кылып өнүктүргүсү келет. Демек, мамлекетке таянгандан көрө, мамлекет баарын көзөмөлүнө ала албайт. Бул туура директор келеби жумушуна же көп факторлордон көз каранды болуп калат да. Ал эмесе сен өзүң ачсаң, сен сапатына жооп бересиң, өзүң башың менен жооп бересиң. Анан кийин үчүнчүдөн класстарда аз окуучу. Анан кийин мугалимдерге жакшы маяна, шарттар, жаңылануу. Ар бир класста, мисалы үчүн, проекторлор бар, ар бир класста компьютерлер бар, материалдык-техникалык база. Бүт шарттар түзүлүп берилген. Анан кийин башка адамдарга да бул жакшы мотивация. Ар бир ата-эне баласын жакшы мектепке окутууга кызыгат. Демек, ал ата-эне көбүрөөк акча тапканга максаттаныш керек, максат коюш керек, анан кийин ошого жетиш керек деп ойлойм. Анан кийин дагы эмнеге ачылып атат деп айттыңыз. Маегибизди бир рекламалык түрмөктөн кийин уланталы. Берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тарыхы бар. Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс Алтын Булак Лайф, Гранвилл жана Астория үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Эгерде 31 декабрга чейин батарея ала турган болсоңуздар, анда сиз алмалуу сезон акциясынын катышуучусу болуп, iPhone 12 Pro, MacBook же iPad Pro'нун ээси болосуз. Белекти болсо өзүңүз тандайсыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрман, бул иш күндүн кечи программасы. Бүгүн биздин темабыз жаңы доордун балдар билими деген тема. Кандай болуш керек? Мына ошолор тууралуу кеп кылып атабыз. Бизде мейманда Теңизай Кыргыз-Жапон жана ошондой эле сезимтал
инклюзивдик мектептеринин, ошондой эле звездочки борборлордун негиздөөчүлөрүнүн бири Жибек Шарапова. Мына жорда сөзүңүздү жыйынтыктап койсоңуздар болот. Эмне үчүн азыркы учурда жеке менчик мектептер популярдуу болуп атат? Анан уланта кетейин. Мурун ата-энелер мен ушундай машинам бар, мындай чоң үйүм бар деп мактанышса тойлордо. Азыр менин балам ушундай жыйынтыктарга жетишти, ушундайды билет деп мактанышат да. Демек бизнесте да мурун бай адамдар акчасы болсо эле, мисалы үчүн башка тармактарга акчасын койчу, мисалы үчүн супермаркеттерди ачып же болбосо башка нерселерге инвестиция кылыпчы. Азыр атактуу адамдар көп эле мындай мектепке көңүлүн бурушкан, мектеп ачып ушундай балдарга билим берсек деп. Ошол бирок мындай жери бар. Билим берүү тармак бул тез эгер акча таап ушинтип байып кетем деген ой менен болсо, бул жумуш менин оюм боюнча жакшылыкка алып келбейт да. Билим берүү тармак бул аябай кызганчак тармак десем болот. Бир гана ушу билим берүүгө көңүл бурушуң керек. Анан кийин өзүңдүн жумушуңа аябай мындай так, милдеттүү, анан аябай мындай сүйүү менен мамиле кылышың керек. Анткени бул балдар менен болгон тармак болуп атат. Башка мамилеге чыдабайт да бул жумушчу. Ошон үчүн билим берүү эгер ушул тармакты тандай турган болсоңуздар, аябай кылдаттык менен келиңиздер бул суроого. Анан жоопкерчиликтүү менен. Жөн эле мындай азыр ушундай мода болуп атыптыр, көп ачып атыптыр деген ой менен карабайчы. Тийип кача турган бизнес эмес. Толугу менен жан дүйнө менен жүрөктү бериш керек. Ооба, өзүң жада калса ошол менен. Мен мисалы үчүн негиздөөчүлөрдүн бири болсом да, мына экөөбүз, Ниязов Айпер экөөбүз эки негиздөөчү. Азыркыга чейин ата-энелер чалса биз жооп беребиз телефондон. Бизде администратор кыздар деп ойлошот, а бирок ар бир ата-энени өзүбүз күтүп алып, өзүбүз телефон менен жооп бергенге аракет кылабыз. Анткени ар бир ата-энени, ар бир баланы кандай үй бүлөдөн чыкканын ошонун баарын биз өзүбүз билип турушубуз керек. Анан ошого карата биз балага мындай туура бир жол табып, кээ бир балдар мисалы үчүн кандай десем, күлүп шутка кылсаң түшүнүшпөйт. Анткени үй бүлөсү мындай серьезный да, ата-энелеричи күлбөйт өздөрү деле. Ошого карата мамиле кыласың. Кээ бир балдар китеп окуганды жакшы көрөт, ата-энеси да көп китеп окуйт. Анан кийин ошого көбүрөөк мындай китептерди үй тапшырма кылып берип, тапшырмалардан тышкары жанагы ушундай ар бир ата-энеге көңүл бурганга аракет кылабыз. Жапон мектеп болгон үчүн бул аябай бийик сапатты талап кылат. Анткени баарыбыз билебиз Жапон мамлекетинде кандай. Бардык эле балдарга ала бересиздерби же кандайдыр бир тесттен өткөрөсүздөрбү? Собеседование деп коет. Тестти өткөзөбүз. Бирок балдарды алганга биз баарын алабыз. Анткени биз балдарды бөлбөйбүз. Бирок өзүбүз түздөп алганга бүт салымыбызды, күчүбүздү жумшайбыз. Анткени биз мектеппиз. Бизге билим үчүн келишет. Анан кантип биз албайбыз деп бөлүп коебуз. Сиздин инстаграмыңызда 7-чи сызыфка талапкер, депутатка талапкер деп жазылып турат. Талапкер бойдон калдыңызбы? Дагы да болсо ошондой шайлоого катышасызбы? Саясат эмне болду? Саясатка чынында эле пандемия кезде мен ойлодум, биздин коом даяр экен өзгөрүүлөргө, жаңы кадрлар келишине, иштей турган адамдар келишине. Анан ошого мен үмүт кылып бардым. Мен өзү элге бардым дегенде бул өткөн чакта айтасыз. Шайлоого бардым, ооба. Анан кийин өзү элге кызмат кылуу деген бул мен үчүн миссиям менен. Бул өзүмдүн жашоо принцибим. Анан кийин мен ойлодум, ушул жактан кызмат кыламын деп. Анан шайлоо өттү. Биз баарыбыз эле көрдүк, коом даяр эмес экен өзгөрүүлөргө. Көбүнчөсү эле мурунку адамдар өтүп келди. Ошол себептен революция келип чыкты. Анан кийин барамбы же барбаймбы мен азыр ойлонуп жатам. Мен коомго караймын. Анткени мен саясатка барууда бул көп каражатты талап кылат экен, көп убакытты, нервти. Ошон үчүн бирок ресурсум, күчүм бар, билимим жетиштүү деп эсептейм. Баарын ала берсеңиздер, мисалы үчүн мектебиңиздер кеңейе турган болсо, дагы кайсы жерлерде ачылышыңыздар мүмкүн?
Азыр биз 10 баладан баштаганбыз мектебибизде. Ошол 2,5 жылдын ичинде мектебибизде азыр 150 бала окуйт. Анан кийин биз азыр дагы жаңы кеңсе издөөгө аргасызбыз. Анан ошентип эле ижарага алып, баарын ремонт кылып, ошентип эле бүт убактыбыз ошого кетет да. Анан кийин биз өзүбүз курсакпы деген ойдобуз азыр. Өзүбүз бүт жапон технологиялары менен куруп, инвестицияларды тартып, проектти жазып жатабыз. Азыр ошондой кездебиз. Анан кийин Санкт-Петербургдан бизге кардар чыкты. Ушундай мектеп, аябай сонун мектеп бар экен. Биздин тааныштар сиздерде окуйт деп. Анан кийин Оштон да кардарлар чыккан. Анткени Оштон бир нече үй бүлө биздин мектепте балдарын окутуш үчүн көчүп келишкен Бишкекке. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн мектебибиздин бир жеке бир принцибине туура түшүнгөн адамдар окушат. Анан кийин сиз айттыңыз бүт эле балдарды кабыл аласыңарбы депчи. Кыргыз Жапон деген атына заты жарашкан. Бул мектепке бүт эле ата эне бере бербейт балдарынча. Бул кандай десем, аң сезими башкача ата энелер келет деп мен ошого ишенем. Биздин балдарыбыз чынында эле башка балдардан өзгөчөлөнөт, ата энелери да чынында өзгөчө, аябай бийик аң сезимдүү ата энелер. Ата энелер деп калдык. Ата энелер сиз айткандай болгону телефон берип тарбиялабай, баланын билим алуусу мыкты болуш үчүн, бала программаны оңой өздөштүрө билүүсү үчүн эмнелерди жасаш керек? Эгер убакыт жок болсо. Убакыт жок, анан менчик мектепке бере албайт. Менчик мектепке бере албайт, ооба. Менчик мектепке бергенге чамасы жок. Мен ойлойм, андай боло турган болсо, анда ата энелер азыр мамлекетке караштуу бир баягыдай курстар бар, муниципалдык. Ошолорду изилдеп чыкса, анан көп баягыдай волонтер тилди үйрөткөн, Кытай посольствосу элчилиги ачкан курстар бар Кытай тилинен. Жапон элчилиги ачкан жапон тили бар. Ошолорду баарын изилдеп отуруп, мындай тандап баласын бир күн дарегин түссө болот да, кандай курстарга катыштырып берсем депчи. Жок деп отургандачы өзү жок боло берет экен да. Ошон үчүн бизде да ата энебиз ушу жок дей бересиң, ушу жок эле болуп калат деп үйрөтчү да. Ошон үчүн биз жок дебешибиз керек. Ар бир нерсенин баягы жолу табылат. Көбүнчө көп нерселер акча жок кезинде башталат өзү. Жакшынакай нерселерчи, акчанын көптүгүнөн эмес, акчанын аздыгынан. Ошон үчүн жолун тапса болот деп ойлойм. Анан биздин мектепке да кээ бир ата энелер келишкен. Аз кыйынчылык болуп атат биздин жумушубузда. Туура түшүнгүлө, мына 6 ай биз төлөй албайбыз, пандемияга чалдыктык бизде, аябай бизнесибиз ушундай кыйын кези деп. Көп мектептер, көп ишканалар мындай сен ситуацияңа туура түшүнгөнгө аракет кылат. Анткени биз баарыбыз адамбыз, ошо адам сапатын унутпашыбыз керек да. Ошол адамдык мамиле кылса табат болуш керек, курстарга деле барып сүйлөшүп. Эгер ушунчалык жолу жок болсочу. Эгер жолу бар болсо, бирок убакыт тар болсо, эмне кылыш керек ата эне? Мызаманбап ата эне. Анда жакшы мектеп тандап, окуп чыгып, мектепте программасын келип, азыр биздин мектебибизде мисалы үчүн пробный день деп коет. Көп эле мектептер азыр ушундай мүмкүнчүлүк берет болуш керек. Балдарын калтырсын, анан мен ойлойм, чечимди бир гана ата эне кабыл албаш керек, чечимди бала кабыл алыш керек. Анткени балага бала чактан баштап үйрөтүш керек. Сен өзүңдүн чечимиңе жоопкерчиликтүүсүң депчи. Анан кийин окуп атканда мага жакпай калды бул мектеп, мен үй тапшырма аткарбайм деген кездечи, ар бир адам деле болот го, мындай чарчаганда мен болду, мен бул менен башка кызыкпайм, башка барбайм, кылбайм депчи. Ошондой баланын да ошондой кези болсо, ата эне айтыш керек да, балам, сен бул мектепти өзүң тандагансың, демек сен өзүң жооп бересиң депчи. Ошондо бала рас эле токтойт да, ошол кездечи. Ошондой тарбияны беришибиз керек. Бизде азыр коомубузга жоопкерчиликтүү болууну таратышыбыз керек болуп атат. Анан кийин жөн эле биз бирөөлөрдөн карыз алып эле, башка мамлекеттерден карыз алып, жок деп отургандан алыс болушубуз керек. Ошон үчүн биз көп жылдан бери жок болуп отурат болушубуз керек да. Өзүбүздүн жашыбызга өзү жоопкерчиликтүү. Анан мамлекетти күнөөлөп, башкаларды күнөөлөп, ушу жанындагы ушул адам күнөөлүү деп. Биз дарак эмеспиз да. Ыңгайсыз болсо, анда башка жерге барып, ошол жактан өнүп кетишибиз керек.
Жібек, айтсаңыз, сиздерде азыркы учурда сиз мына жоопкерчиликти алганды билишибиз керек деп атпайсызбы? Дагы да болсо кайсы сабактарды киргизсе болот? Мен мурунку конокторго дагы узаттым эле бул суроону. Кайсы сабакты киргизсек, мындай актуалдуулугун жоготпойт? Мен ойлойм, жаратылышка суктануу деген сабак бар да, Жапон мамлекетиндечи. Анан биз көбүнчө баягыдай материалдык нерсеге көз буруп, көңүл буруп, жаратылыш жөнүндө унутуп калабыз, экология жөнүндө. Биздин мектептерибизде баягыдай күнөзканалар бар, теплица деп коет. Өздөрү балдары өстүрүп, бир нерсе өндүрүп, ошондон биздин кухня тамак жасап берет да, мисалы үчүн помидор, пияз, ушундай майда нерселерди тез өсө турган сабиз. Анан кийин ошондо бала өзү өстүргөн нерсени тандабай жейт экенин мен сизге жоопкерчилигим менен жооп бере аламын. Биздин бала өзү өстүрүп, ошону кухнядан тамак жасагандан кийин балдар сабиз да тербей калат, пиязды да тербей жеп баштайт да. Ошон үчүн бир гана адам мындай потребитель деп бир нерсени колдонуп эле мынтип ыргытып, мисалы үчүн пластиковый баклажка, стакандарды ыргытып атпайбызбы биз? Күнүгө мындай бахила деп, маска деп атат, мунун баары кайка барганын биз ойлонбойбуз да. А мунун баары биздин жаратылышыбызга келип такалат. Ошон үчүн биз балдарды туура пайдаланганга, өзүң өстүрүп, өзүң аракет кылып кылсаң, өзүң да мындай сүйүү менен мамиле кылат экенсиң. Өздөрү балдар класстарыбызды жыйнашат, өздөрү жуушат баарына. Тазалыкты өздөрү сакташат. Демек, классыбыз кир болсо, ким күнөөлүү? Бул балдар күнөөлүү. Ошон үчүн сен тазалыкта билим алгың келеби, өзүң жыйнашың керек. Ушундай бар. Анан бизде азыр биз Казакстандан бир машинка заказ кылайлы деп атабыз. Ал мындай пластикти кайра иштетип чыгаруучу машинкада. Аны брелок кылып чыгарат экен, очки кылып чыгарат экен, оправа кылыпчы. Ошол бизде бахила, стаканчык, күнүмдүк мындай өзүбүздүн каражаттарыбыз бар. А мунун баарын биз сортировка кылабыз мектептечи. Пластикти өзүнчө бөлүп ыргытабыз, кагазды өзүнчө бөлүп ыргытабыз. Анан айнектерди, айнек болбойт мектепте, бирок ошону үйрөтөбүз да, өзүнчө кылабыз депчи. А бирок Япон мамлекетинде бытовой техниканын да отдельно бир коробкасы бар. Мисалы үчүн телевизорың, телефоның сынып калса, сен аны башка ящикке ыргытышың керек. Аны заводдор алып кетет дагы, ошону кайра иштеп чыгарышат да. А биздикилер баары бир свалкага келип токтойт. Ошон үчүн балдарга ушу жоопкерчиликти биз өздөрү өстүрүп чыгарып, өздөрү тазалыкты кармап, өздөрү бир нерсени иштетип, кайра иштетип чыгарууга үйрөтүп өндөйбүз. Мектепте окуу канча турат деп сурап атышат биздин көрөрмандар. Биздин мектебибиз мындай менчик мамлекет жагынан каржыланбайт. Анан айына 21.500 сом. Бул бүт эле каражат ошол ар бир бала көрдүңүздөр 5 кружок катышат. Ошол тамак ашы да биздики башкачараак, башка мектептерден мындай кафедегидей кылып жакшынакай кылып беребиз. Анткени бала даже тамактануу бул бир искусствого айланыш керек да. Калп эле боткону берип коюп эле бала боло берет, жей берет, курсагы ачса деген мындай мамиледен биз алыспыз. Бирок ошол эле тамакка биз балдар жебей турган сабиз, брокколини кошо аралаштырып, ошентип томатный суп, ошондой жапон кухнясын аралаштырып жасайбыз. Ар бир жума күнү бизде жапон кухня мектебибизде. Ошо 21.500 айына. Вау, убактыбыз тилекке каршы жыйынтыкталып калыптыр. Эгерде дагы мындай кыскача эркин микрофонун берсек болот, мындай 1 мүнөткө. 1 мүнөт. Урматтуу ата-энелер, мен сиздерди куттуктаймын. Сиздердин колуңуздарда балдарыңыз бар. Сиздер балалуусуңар. Бул эң чоң бакыт деп эсептейм бул жашоодо. Демек, силерде бул жашоодо бир эң чоң мотивацияңар бар. Ошого жараша жоопкерчилигиңер бар. Анан биздин балдарыбыздын эртеңкиси кандай болот? Бул азыркы силердин мамилеңерден толук көз каранды. Силер биздин балдарыбыздын күзгүсүңөр. Эгер балаңар жакшы болсун десеңер, өзүңөрдөн баштагыла. Өзүңөр ошондой жакшы адам болгонго күндөн күнгө аракет кылыңыздар. Адам болуу да бул чоң аракет. Чоң рахмат. Бүгүн бизде мейманда Теңсай Кыргыз-Жапон сезимтал инклюзивдик мектептеринин жана ошондой эле Звездочка борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири Жибек Шарапова болду. Ойлоруңуздар үчүн, маегиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү темабызды улантабыз.
Ян Вермеер 1632 жылы 31 октябрда Дельфт шаарында туулган. Балким, сүрөтчү ушундай болчу. Автопортреттер жок же алар сакталган эмес. Бирок анын жубайы Катарина Болнестин кандай болгонун сүрөттөрүнөн билебиз. Ошондой эле анын көйнөктөрүнүн шапанын жакшы билебиз. Катарина күйөөсүнүн моделдерине кийим кечесин берип жатканда эмне деп ойлоду экен? Ян Вермеер менен Катарина Болнестин 15 баласы болгон. Бирок 4 бала кезинде чарчап калышкан. Вермеер жылына бир нече гана сүрөт тарткан. Үй бүлөгө сүрөт өнөрү жана ресторан киреше алып келген. Ал Дельфт шаарынын базар аянтындагы Мехелен мекемесин атасынан мурастап алган. Деспоттук кайненеси Мария Тинс менен Ян Вермеер дос болгон. Анын Утрехт мектебинен чыккан чыгармалардын жыйнагы бар болгон. Бул жыйнактагы Дирк Бабюэрендин Сводня сүрөтүн Вермеердин 2 полотносунан көрүүгө болот. Вермеердин көзү өткөндөн кийин Мария Тинс жана Катарина Болнес сүрөттүн аллегориясы аттуу сүрөтүнүн аукционунда сатылышына каршы болушкан. Бирок ийгиликсиз. Мастер 41 жашка чейин жашаган. 61 сүрөт анын мүлкүнүн өлгөндөн кийинки рестеринде катталган. Азыркы учурда алардын 34-үнүн гана авторлугу далилденген. Вермеер өлгөндөн кийин Катарина ири карызды төлөө үчүн набайчыга сүрөтчүнүн 2 жумушун тапшырды. Алар гитарист жана күңү менен кат жазган айым окшойт. Вермеердин жашоосундагы жана чыгармачылыгындагы таң калыштуу окуялар көп жылдык изилдөөлөрдүн объекти болуп саналат. Эмне үчүн анын окуучулары болгон эмес? Ага Карель, Фабрициус өзү сабак бергенби? Питер де Хох анын кумири беле? Бул жөн гана версиялар. Эмне үчүн Вермеердин сүрөттөрүндөгү жарык дайым эле капталдан түшүп турат? Перспективанын кемчиликсиздиги, курч көрүнүшбү же тоголок күзгүлөрдү жана көзөнөк камерасын колдонуубу? Эмне үчүн атактуу бермет сөйкө темирден жасалган? Мурун бермет болгон беле? Зергер буюмдарын өлчөө кадимки көрүнүш. Бирок кыямат күнү баатыр кыздын артында чагылтырылган. Балким анын колундагы тараза күнөөнүн ченеми болсо, ал өзү Дева Мария укмуштуу. Эмне үчүн Вермеер 19-кылымга чейин бааланган эмес? Британ падышасы Джордж IV Виндзор сарайынын эң алыскы бурчуна музыка сабагын илген. Ал эми бүгүнкү күндө ал падышалык сарайдын бермети болуп саналат. 2014-жылы Вермеердин ыйык прокседасы 7,9 миллион еврого сатылган. Көрсө, бул 2017-жылы 350 000 еврого кеткен. Фелисе Фиккерелли тарткан сүрөттүн көчүрмөсү экен. 1990-жылы Бостондогу Изабелла Стюарт Гарднер музейинен башка шедеврлер менен кошо уурдалган. Концерт табылабы? Алар жөнүндө маалымат үчүн сыйлык $10 миллион түзөт. Ал эми 2015-жылы Дельфттеги кичи көчөнүн дареги белгилүү болду. Аны голландиялык изилдөөчү аныктады. Фламенсгард 40-42. Урматтуу көрөрмандар, биз жаңы доордун балдар билими деген темада бүгүн талкуубузду улантабыз. Студиябыздын дагы бир маанилүү коногу келип отурат. Сиздер дагы биздин маекке кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу сурооңуздарды узатыңыздар. Ал эми бүгүн бизде мейманда интеллект билим берүү борборунун жана ошондой эле Айыл Кемп этно лагеринин негиздөөчүсү Жакшылык Матанов. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Алейкум салам, келип алдык. Абдан кубанычтабыз. Мына эми азыркы учурда сиздердин борбордо азыркы шарттарды эске алып, окуу кандай болуп атат, кандай жүрүп атат? Мына биз абдан көп көрүп атабыз ийгиликтерди. Мына Россия телеканалдарында улам сиздердин тарбиялануучуларыңар барып Кыргызстанды даңаза кылып, абдан мындай эсептерди жасай коюп, кыскасы мындай сүйүнүч, кубаныч жаратып атат. 2020-жыл оор болсо дагы. Азыркы сиздердеги балдар көбөйүп атабы, азайып атабы, кандай болуп атат? Кыскасы ушул тууралуу айтып берсиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ассаламу алейкум, урмат мырза. Азыр негизи пандемияга байланыштуу мына өткөн ошо 2020-жылдын март айынан бери ушу вируска байланыштуу көп иштер токтоп калды, иш-чаралар токтоп калды. Бирок ошого карабастан биз ушу Россия 1 телеканалы менен, жогоруда өзүң айткандай Россия 1 телеканалы менен келишимибиз бар эле. Бул жолу 10 бала алып барабыз ошо телеканалга деген. Андан кийин ошол пандемияга байланыштуу иштебей калды, карантин болуп үйдө онлайн түрүндө окутуп аттык, кантип аттык, бирок ошого кыйынчылыктар болду. Ошого карабастан быйыл 10 бала алып бара алган жокпуз, 1 бала алып бардык.
анан Россияга баруу келүү да көйгөйлөрү чыкты. Алар Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги менен Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин аралашуусу аркылуу анан кийин бизге атайын учак эметип даярдап бериши, антип ушинтип атып кыйынчылык менен барып келдик. Бирок бир эле бала алып барганга жетиштик. Себеби дегенде аябай кыйынчылыктар болуп жогоруда айткандай. Бирок барышыбыз керек болчу. Биз максат койгонбуз. Себеби дегенде биринчиден пандемия, вирус, экинчиден биздин Кыргызстандагы өлкөбүздүн саясий абалы аябай эле өлкөбүздүн элин негативге түртүп койгон болчу. Ушундай Кыргызстандын келечеги жок деген сыяктуу түшүнүккө чейин алып барган. Көпчүлүктү ошол кезде биз ошо окуучубузду алып барып Кыргызстан бир эле митинг менен эмес, мындай балдар да өсүп атат деген бир түшүнүк бергибиз келди. Ошон үчүн барып чыкты. Эфирге чыккандан кийин YouTube'дан болсун, ошо интернет желелеринен болсун, аябай көпчүлүк мындай жакшы сөздөр жазды. Айтышты, ошо Кыргызстандан үмүтүм жок калды эле, кетейин деп аткам, көрсө биздин өсүп келаткан ушундай балдарыбыз бар турбай, демек Кыргызстандын келечеги да алдыда турбай деген сыяктуу жылуу сөздөр айтты. Албетте бул бизге күч кубат берди. Ошо күч кубатты алып алып биз болуп эле азыр деле иштеп атабыз. Пандемияга карабай эле. Эми буюрса кийинки 2021-жыл бул жакшы жыл болот деп жакшы пландар менен, жакшы үмүт менен. Бирок салыштырмалуу сиздин сурооңузга так жооп бере турган болсом, былтыркыга салыштырмалуу балдардын саны аз. Себеби дегенде баардыгы тең мектепте окубай, үйдө онлайн окугандыктан, үй тапшырмаларын, сабакка жетишүү убакыттары чектелип калгандыктан, мурдактай болбой аткандыктан биздин окуу борборлоруна келгендер аз болуп атат. Бирок окуу борборунда мисалы үчүн мектептен тышкары бул кружок сыяктуу барып окуйт да. Негизи канча убакыт окуйт? Анан кийин канча саат окуйт? Негизи биздики жумасына 2 жолу 1,5 сааттан окутушат. Андан сырткары бизде бул пандемияга чейин эле биздин онлайн платформабыз бар болчу. Ар бир окуучунун өзүнүн логин паролу менен кирет. Үй тапшырмасын аткарып бүткөндөн завершти басканда автоматически мугалимдер көрүп алат. Мисалы, Урмат Борченов саат канчада кирди, канча суроого жооп берди, кайсы жерде ошибка кылды, кайсы жерин туура кылды, бүт баарын мугалим көрүп алат. Кийинки сабакка келгенде ошого жараша мугалим сабак өтөт да. Сиздер алдын ала эле онлайн даярдалган экенсиңер да? Ооба, анткени себеби дегенде биздин окуу борбору бир эле Кыргызстанда болбогондуктан, бул Астанада, Ташкентте, Франциянын Страсбург шаарында болгондуктан биз ал жакта окуучуларыбыздын сапат деңгээлин текшерүү үчүн бул платформа керек болчу да. Ошон үчүн биз ал жакта мисалы Өзбекстанда, Ташкентте окуучулардын 1 айлык жыйынтыгын карап, ким жетишип атат, ким кандай болот, начарларын биз ал жакта директорго чалып, могу бала жакшы окуп айтат, сапаты начар болуп атат. Биздин брендти түшүрүп үчүн аракет кылып турабыз да ошол аркылуу. Сиз демек интеллект деген борбор жеке эле Кыргызстанда, Бишкекте эмес. Сиз айткан Страсбург, Ташкент, Астана, Кыргызстан боюнча 16 филиалыбыз бар. Баткенден баштап Ош, Жалал Абад, Аксы, Токмок бүт жакта. Аларды текшересиздер. Бирок окутпайсыздар, мисалы үчүн өзүнүн. Ал жерде мугалимдерибиз бар, директорлорубуз бар. Бирок аларды барып, мисалы Баткенде окуучуну текшерүү үчүн Баткенге чейин барып, ар бирин чакырып алып текшерип, азыркы заманбап эмеде анын кереги жок да. Интернет аркылуу ар бир окуучунун жетишкендиктерин көрүп турсак болот. Үй тапшырмасын кимиси аткарып атат, аткарбай атат, ошол жерден. Анан кийин мен суроо берейин дегеним, жанагы биринчи каналга барып, удивительный людиге чыгып, жанагындай окумуштуу эсептерди жасаш үчүн канча убакыт керек? Көп ата-энелердин, көп биздин кыргызстандыктардын суроосу ошол. Канча убакыт керек, анан ар бир эле бала ошонун колунан келе береби дегенчи. Ошол калькулятор бала Арсен Рахымбеков, андан быйыл чыккан Нурболот Исматиллаев вундеркинд бала деп ага ат коюлуп калды. Бул балдар кадимки эле балдар сыяктуу көчөдө жүрүп, өзгөчө мындай тарбия, мындай өзгөчө эме кылган эмес, көчөдө эле кадимки балдар сыяктуу ойноп жүргөн балдар келип окуп, анан чыгышкан балдар. Ал үчүн максимум 2 жылда ошондой деңгээлге жетет. Жетет и ар бир бала жете алат. Катардагы ар бир балага мүмкүнчүлүк бар ошол. Баарынын колунан келет. Баарынын мээсинен келет да. Ооба, мээсинен келет. Туурасы. Интеллект борбору жеке эле балдар эмес, жалпы мындай чоң кишилерге деле эшиги ачык. Ооба. Биздики өзүңүз билесиз, былтыркы январь айында биз атайын World Memory Championships деген атайын дүйнөлүк эске тутум боюнча дүйнөлүк олимпиаданын өкүлчүлүгү болгонбуз. Ошол жерден биз методикасын алып келгенбиз. Атайын Мароккодон биздин тренер келип бул жакта мугалимдерди окутуп кеткен. Андан сырткары бизде ошо каждый убакыт болгон сайын, мугалимдердин убактысы болгон сайын онлайн түрүндө мугалимдердин немесин жакшы tutуш үчүн, тажрыйбасын жакшы tutуш үчүн чет өлкөдөн атайын эмелерди жалдап ошолорду окутуп турабыз. Ошон чоңдордун эске тутумун күчтөндүрүү үчүн атайын курстарыбыз бар. Анткени баягы азыр
ушундай заман болуп турат. Күндөн күнгө технология жаңыланып атат. Күндөн күнгө Wi-Fi, интернет, башка нерселер менен алек болуп, биздин азыр кээде ушундай учурлар болот. Көрүүчүлөр деле калпай турбаса керек. Эртең менен кечинде, эртең менен эмне жегенин унутуп калган учурлар болуп атпайбы? Ошо эске тутумга аябай мындай таасир берет экен да. Ошол учурдан биз эске тутумду күчтөндүрүү үчүн атайын методика алып келгенбиз. Пока буюрса эмдиги 2021-жылы российский телеканалдан ал боюнча атайын программабыз бар. Ошо удивительный люден көрсөтүүсүнөн чыгарабыз. Биздин даярдап атабыз балдарды. Ал кандай методика, андан кандай өзгөчөлүктөр болот, ошол боюнча көрсөтөбүз. Андан сырткары чоң кишилерге деп жогоруда айтып калдыңыз. Бизде кыргызстандыктар өзүнө саморазвитие деп коет го, өзүнүн өнүктүрүү боюнча жакшы иштешпейт да. Бул бир мисал катары айтып кетейин. Өткөндө ушул Москвага барганыбызда, биз Москвада кыргызстандыктар менен жолукканда ушул суроону көп бердим. Өзүңүздөргө саморазвитие иштеп атасызбы десем, ооба дейт, жумуштан кийин залга барабыз, боксташабыз, мушташабыз, там бой бес правилга даярданабыз, антебиз мынтебиз деп аны умственный эми культурага чыксам жок дейт. Мен айттым, канча жылдан бери Москвада жүрөсүз? 5-6 жыл болду. Эмне кыласыз? Таксовать этем, заводдо иштейм. Анан айттым, 6 жылдан бери жумасына 2 эле жолудан программисттик үйрөнгөн атайын курстарга барганыңызда, сиз 6 жылда азыр профессионал программист чыкмаксыз. Эң аз дегенде Кыргызстанда отуруп алып $1000 айлык алмаксыз. Эмнеге сизге Москвада күнүңүз түшүп жүрөсүз? Туурабы? Ошо Москвада чет өлкөдө жүргөн биздин ар бир кыргызстандык мекендештерим айтат элем да. Саморазвитияга иштеңиздер. Мына атайын курстар бар ошо Москвада, андан кыргызстандыктан да жакшы курстар бар. Барыңыздар, 1 жыл, 2 жыл программист, Java, Python деген атайын программалар, ошолорду үйрөнүп алыңыздар. 2 жылдан кийин Кыргызстанга келип отуруп алып, $1,5-2,000 айлык табасыздар. Көчө шыпырып, таксовать этип Москвада кыйналып жүрө бербейсиздер. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүктү колдонуш керек да. Ата-энеңиз жанында, сөзсүз тойго барып, бала көрүп, апасын чайын ичип, нанын жеп, программист болуп отура берет, астына ноутбугун коюп алып. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү мында азыркы жашоодо ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, ошону биздин мекендештер туура колдоно билиш керек да. Мен ошону сунуштайт элем да. Бул мүмкүнчүлүктөр тууралуу дагы кененирээк рекламалык түрмөктөн кийин уланталы. Азыр реклама. Ардактушум карегенде бай алсам деп куштун боосуна. Ардактушум карегенде бай алсам деп куштун боосуна. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Студиябыздын мейманы интеллект билим берүү борборунун жана Айыл Кемп этнолагеринин негиздөөчүсү Жакшылык Матанов. Айыл Кемп тууралуу айта кетсең, эмне болуп Айыл Кемп болуп калды? Анан кийин канча киши, канча бала барып эс алып билимин өркүндөтүп кетти? Ошо канча бала барышканын айтыш керекпи сөзсүз?
Билбейм, айтсаң айта бер. Мында жашыра турган эле эч нерсе жок да. Салыкчылар келип эртең монча болуп барып аткан десин да тамаша. Биз айыл кемп этнолагерин иштетип калганыбызга быйыл пандемияга байланыштуу бара алган жокпуз. Бир эле жыл иштеди ошо. 2 жыл иштеди. 2 жыл подряд иштеди. Анан быйыл 3-чү жыл болчу, болбой калды. Буюрса кийинки жыл кайра болот. 4-жыл болуп калат ошондо. Айыл кемп этнолагеринин негизги максаты бул фильмди тарткан Жеңиш Майрамбек уулу деген биздин досубуздун идеясынан жаралган. Бул фильм чыккан негизи. Анан кийин фильмден кийин Жеңиштен сурап ушу мага аябай таасир берген. Анан кийин аябай чоң кызматта иштеген байкелер менен как раз ушу фильмди чогуу көрүп калганбыз. Чогуу отурупчу. Анан кийин эмне үчүн биздин улуттук мында баалуулуктарды үйрөткөн, шаарлык балдарга үйрөткөн лагерлер жок деген ой менен анан ошо айыл кемп дегенде эле кыргыздын урп адаты, каада салты дегенде эле обязательно арыкта аккан сууда, мондай эмелерде болуш керекпи? Эмне үчүн мында бүт условиясы бар? Мында душу бар, баардык ажатканасы бар, эмеси бар, жакшы мында кычыраган бир отельде жашап, мондай жакшы бир условияда жашап, анан үрп адатты үйрөнсө болбойбу деген суроо коюп, анан ошондой кылбайлыбы шаардык балдарга деп анан кийин экөөнү заманбап менен айылдын, то есть биздин кыргыздын үрп адат, каада салтын биргелештирилген лагерь түзгөнбүз. Лагерь аябай популярдуу болду. Ошол учурда шаардык балдар ар бир потоктон 150дөн ашыгыраак бала барып атты. Анан кийин барып келгенде бул жерде эң маани бере турган нерсе 10 күн бою балдар такыр телефон, гаджет эчтеке колдонбойт. То есть интернет жок, телефон жок. Балага телефон да колуна берилбейт. Алдын ала ата-энелер менен ал жерде телефонда кармабайт деп койсуң. Жок, кармабаса да эмелерде ойноп, телефон менен ойноп башка башка нерсе көрөт да. Анан кийин ата-эне менен келишим түзүп атканда, ушундай келишим түздүк. Эгер балаңыздан чогуу гаджет, планшет, телефон, ноутбук сыяктуу бир нерселер чогуу бара турган болсо, биз алып коебуз, кайтарылып берилбейт. Анан ошондой келишим түзгөнбүз. Анан ата-энелер, конечно, албетте баласынан берүүгиси келбейт. Анткени алып койгондон кийин артка кайтарылбайт деген келишимге кол койгон. Анан албетте алып баргандар болду. Ата-энесин көргөзбөй, бирок этегинде кайтарып бердик. Бирок 10 күн жүрүп, ушундай шаардык балдар таң калуу менен этегинде айткандар болду. Оказывается, наши предки тоже жили как вот без телефона, без гаджета. Оказывается, можно депчи. Ушундай эме таң калышты эме. 10 күн алар жөргүлөп баштагандан баштап телефон менен чоңойгон балдар да, азыр 12-13 жашта балдар. Анан 10 күн телефону жок жашашты да. Анан аябай мындай суктанып, биз убактысында, убактыбызды туура эмес колдонуп жүргөн турбайбызбы? Көрсө убакыт көп эле турбайбы жашоодо деп таң калып, ошол эле бирок ушундай мүмкүнчүлүк болду. Телефонду алып койгондон балдар психологический стресске учурайт да, ошол психологдор атайын барып, атайын тренингтерди өтүп, аларды ойнотуп, кызыктырып, такыр бош убакыттар болгон жок да лагерь учурунда. Бала башка нерселер менен алек болуп жүрүп, кантип чарчаган билбей, уктап калып кайра туруп эле, кайра ошолор менен алек болуп атып, телефондо ойлогон убакыттар болгон жок. Ошон үчүн мындай оңой жеңип атышты да. Анан негизги эле максатыбыз албетте лагерлер Кыргызстанда абдан көп, өзгөчө Бишкекте, Көлгө, ар кайсы тарапка алып барган лагерлерибиз бар, бирок ар кандай багыттагы лагерлер бар да. Мисалы англис тили үйрөнөт деген. Англис тили үйрөнөт деген сыяктуу ар кандай себептер менен балдар бар, кыздар, эркектер аралаш, 10-11 класстар эмне кылып жүрөт, каяктан эмне кылып жүрөт белгисиз да. Албетте вожатыйлар деп коет, тарбиячылар барат. Бирок мисалы 16-17 жашта балдар менен кыздар чогуу кечинде, түндө каякта жүрөт, мында эме жок да. Андан сырткары ар кандай дин дебей, ар кандай мындай секталардагы лагерлер да бар. Аны биздин эл билиш керек да. Анан кийин эмне үчүн Кыргыздын үрп адатын, каада салтын үйрөткөн бир лагерь болбош керек деген максатта ачканбыз. Анан ошол жерде бизде мындай нерсе бар. Көп ата-энелер сурайт, силер ал жакта кыргызча да үйрөтөсүңөр дейт. Анан кыргызча үйрөткөнгө аракет кылабыз. Бирок биздин биринчи максат баланы алып барып кыргызча сүйлө, орусча сүйлөсөң көчүп кетем эмес. Кыргыз тилине болгон сүйүүнүн бир уругун таштап коюу жүрөгүнө. Кыргыз улутуна, үрп адатына, каада салтына болгон ошо урукту таштап коюу 12, 13, 14 жашында. Кийин чоңойгондо ошол сүйүү мында жанданып, бутак ачып, гүлдөп, кыргызга болгон мына мээримдүү, кыргыз дегенде мен кыргызмын деп суктанып айта турган балдарды чыгаруу да. Ошондо сиздерге жалаң эле кыргыз балдар бардыбы же башка улуттун өкүлдөрү да бар? Жакшыраак болду. Биз биринчи поток, то есть биринчи жылы бир гана кыргыздар балды. Кийинки жылы ошо российский сайттар эмелер бизди жазып чыгарган экен. Ошондон кийин Казакстандан, Татарстандан, андан сырткары ошо Россиядан келген орустар, татарлар, казактар болду. Туристтер барды. Туристтер келип, атайын балдарын берип, өздөрү башка жакта эс алып жүрүп, анан бүткөндөн кийин алып кеткендери болду. Анан
Бишкекте жашаган орустар да ушу мен кызым, балам кыргызча такыр билбейт, кыргыз эмне экенин билбейт, үйрөтүп койгулачы, бул деле кийин ушул жерде жашайт да деп алып келгендер да болду. Демек, мындай жөн эле сүйүү эмес, эл аралык сүйүүгө татыптыр да. Демек, ошол ата-энелер быйыл талап кылса керек. Буюрса, аябай жылдан жылга көбөйүп атат. Биз колубуздан быйыл талап кылса керек, а силер уюштурбой койдуңар. Пандемия учурунда балдар саясат менен алек болуп жүрүп. Пандемия учурунда балдардын ден соолук маселеси болгондуктан биз бул рискти алган жокпуз да. Анткени баарыбыз эле үйдөн чыкпай жашырынып жаттык. Анан как раз июль айын билесиз, аябай мындай пик болду. Ошол учурда биз андай рискке барган жокпуз. Саясат деп бекер айткан жокмун, эмне болду ал жак? Саясат кетип атат өзүнүн огунда. Эми бул саясат мындай экен да, урмат. Мындай колдон келсе, саясатка аралашпай коеюн дейсиң да. Мындай бүт баары идеальный болсо, жашообуз жакшы болсо, мыйзамдар түз иштеп турса, жогоруда айтпадымбы, салык төлөөчүлөр келет мынтип деп. Мисалы, билим берүү тармагында жүрөбүз, салыгың төлөнүп атканда эч ким тийишпесе, сага бизнесиңе тийишпей, мындай баары сонун болсо, мыйзамдар жакшы иштесе, Кыргызстан мыйзамдар туура иштеп, жакшы иштесе, өзүңдүн оокатың кылып, тынч жашай бергиң келет да. Бирок ошондо сиздин жолуңузду улантасызбы, улантпайсызбы? Ошону эле сурагым келди. Саясатты улантам. Спорт стейкинг деген жакшы мындай стакандар менен сонун спорт башталды эле. Анан кийин таймаштар да токтоп калды болуш керек быйыл. И азыр эмне болот? Кандай пландар, кандай жыйынтыктар, кандай жеңиштер балким жакын арада буюрса болду. 2020-жылы майда Кыргызстан республикалык чемпионат өтмөк. Пандемияга байланыштуу жылып калды. Спорт стейкинг деген эмне алгач көрөм кетейин. Спорт стейкинг бул биз 2019 жылдын аягында, калп айтам, 2019 жылдын май айында биз атайын эмеден Америкадан интеллектуалдык спортду алып келгенбиз. Муну алып келүүбүздүн түздөн түз бир себеби бул балдар кечке телефон менен, гаджет менен отурганда ошону бир нерсе алаксыткан бир нерсе болуш керек деп, ошо стакандарды тез убакытта тизүү боюнча атайын бир спорт бар экен. Бул 80-жылы чыккан. Бул мелким моторика жана башка мээнин өздөштүрүүсүнө, көздүн көрүүсүнө жардам берет деп, ошону алып келип баштаганбыз. Май айында чемпионат болмок, отмена болду, жокко чыкты. Эми буюрса 2021-жылы март айында пландап атабыз. Ушул оору сыркоодон алысыраак болуп буюрса ушул нерседен өтүп кетсек, марттын 25-26 мартта ошо Кыргызстандын республикалык бир чемпионат өткөзөбүз. Андан кийин ал жерде утуучулар 2021 жылдын ноябрда дүйнөлүк олимпиада болот, ошого барып катышат. Бул Сингапур мамлекетинде болот. Жакшы, сен мына мисалы үчүн жылда бир жаңы бир нерсени алып келесиң, мисалы үчүн ошол эле жана эске тутум боюнча спорт стейкинг, анан кийин бат тез окуу боюнча быйыл эмнелерге көзүң урунду, эмнелерди алып келмексиң, бирок алып келе албай калдың. Байкадың да жаңылыктарды? Быйыл биздин эң чоң негизги максатыбыз, биздики буга чейин курстар, нерселер болбоду. Буюрса 2021 жыл биздин эң чоң 2020 жыл болчу, эми пандемияга байланыштуу 2021 жылды эң чоң максатыбыз 1 класстан 11 класска чейинки толук билим берүү мектебин ачуу, жеке менчик мектебин. Бул мектеп менин негизги максатым келечекте Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган бир мектеп болсун. Бул Оксфорд сыяктуу, Гарвард сыяктуу, Кембридж сыяктуу Кыргызстандан чыккан интеллект деген бир мектеп жаратуу. Бунун тарыхы, бул эмеси 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл иштеп жагылып калуу эмес, 50 жыл, 100 жыл, ушу 50 жылдан кийин, 20 жылдан кийин дүйнөнү, могу мектепке барып Кыргызстанда могу мектепте окуса, ушунун университетинде окуса, бул дүйнөдөгү эң акылдуу адам болот деген бир түшүнүк алып келди дүйнөгө. Ошонун буюрса ошо 2021 мектеп ачуу боюнча чуркап жүрөбүз. Табылдыбы финансирование, буюрса каржы маселелери баары чечилип атат. Абдан жакшы. Анда ушул тармакта абдан чоң ийгиликтерди күтөбүз. Андан тышкары эмне жөнүндө сурасак деп коеюнбу. Мына эми суроолор абдан көп чындап келгенде. Бирок эми интеллект борбору тууралуу дагы көбүрөөк айта кетсең, эмне сабактар бар, кимдерге ылайыктуу, кимдер катышса болот, баасы канча турат деген башка суроолор бар. Ушул жөнүндө кыскача токтолуп кетейин. Негизи менталдык арифметика интеллект окуу борбору биринчи ачылганда бул менталдык арифметика менен ачылган, жана жогоруда өзүңүз айткандай колдорду тез кыймылдатып аркылуу санап.
Менталдык арифметика Кыргызстанга жаңы келгенде көпчүлүк муну бизнес катары көрүп, көп филиалдарды ачып, антимитип, аябай менде көбөйүп, эпте акча таап, анан кийин 2-3 жыл, 4 жыл, 5 жыл өттү. Мына 2015 аябай популярдуу болгон, 5 жылдан кийин көбүнчөсү жабылып жок болуп кетти да. Ошол учурда элди алдоо жолу менен кагазга китептерди сатышып эметип, менталдык арифметиканын эң чоң биринчи максаты мээдеги нейрондук байланыштарды кеңейтүү, өстүрүү да. Бирок кагазда кандай болот? Кагазда цифралар жазылып турса, аны математика иретинде эсептесе, ал мээге нагрузка болбойт, ал адашып кетсе кайра башынан эсептей берет да. То есть развитие мозг болбойт. Ал биздикилер бир Россиядан тияктан бияктан көрүп келип алып, тарс баштап иштетип элди алдап койгон да. Менталдык арифметика дегенде азыр көпчүлүк, ал жыйынтыгы жок эле бир нерсе турбай деген түшүнүк пайда болгон. Биз ошол 2015тен бери иштеп, азыркыга чейин ошо российский каналдарга чыгып, бул менталдык арифметика бир эле математика эмес, бул мээни өнүктүрүү, өстүрүү, ал бала менталдык арифметиканын жыйынтыгында башка сабактардан да отличник болуш керек. Анын эске тутуму күчтүү болуш керек, фотографический память деп коет. Фотографический память жакшы болуш керек, слуховой память жакшы болуш керек, концентрация аябай жакшы болуш керек. Мугалим жаңы теманы өтүп атканда бала башка нерсеге алек болбой, толук көңүл буруусун мугалимге бериш керек, куйма кулак болуш керек деген сыяктуу бүт жалпылап алганда бала супер мозг болуп чыгыш керек да. Геометрияны дагы, физиканы дагы, адабиятты да баардык жактан жетишкен бала болуш керек. Ошону бизде азыр ошону далилдөө үчүн иштеп келдик да буга чейин. Эми в конце биз далилдедик, что бизде окуган балдардын, мисалы азыр 100 бала бүсө, 100 баланын тең 99-у укмуш да. Азыр мисалы өткөндө российский каналдан редактор суратпайбы? Если дейт да, вот каждый неделя болсо, ар бир бала неделя сайын бирден бала бере аласызбы деп, мен айтып, с удовольствием. Хоть 10 жыл болсун, жума сайын бирден бала бергенге даяр. Менде анткени запас бар да, балдардын саны жетиштүү. Ошо мисалы жалгыз эле Арсен, жалгыз эле Нурболот эмес, Ахмет, Актилек, аябай көп балдар бар. Аруке деген кызыбыз бар. Эми ар биринин атын атсам, 100 баланын атын атап чыгыш керек да, ар бир бала даяр. Бирок эмне алардын очереди кезеги келгенче күтүп атышат да, эфирлерге чыгуу үчүн. То есть эмне айтайын деген, менталдык арифметиканын мүмкүнчүлүгүн биздикилер мындай Кыргыздын ушун түшүнүгү ушундай экен. Эпте 2 жыл хайпайтет иштеп, акчамды таап алсам, андан кийин жаап салып, башка фирманы ачып иштете берем деген нерсе экен да. Мындай бренд болсун, ал Кыргызстанда жакшы гана таансын, мындай сапаттуу иштеш керек деген нерсе көп көңүл бурулбайт экен. Мен ошону элге түшүндүрүп айтат элем да. Бул менталдык арифметика окуган, чыныгы менталдык арифметиканы окуган балдар келечекте аябай успешный да, кыргызчасында ийгиликтүү балдар болушат. Мындай түптүү, туруктуу, анан кийин чоң миссияны карманган окуу борборлорду тандагыла деп кеңеш беребиз да. Албетте. Рекламага ишенбей, сапатын карап, жыйынтыктарын көрүп, анан кийин балдарыңыздарды окутушуңуздар керек деп айтам. Мен буга чейинки конокторубузга да ушу суроону узаттым эле, анан кийин сага да узаткым келип турат. Мектептерде азыркы балдар билим берүү жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Кайсы сабакты сиз кошмок элеңиз программага? Азыр иман сабагын кошуш керек да, баланча сабакты кошуш керек. Кайсы, балким, кайсы сабактарды алып салмаксыз балким? Кошумча алымчаңыз кандай? Сонун суроо. Мындай да, бизде албетте бул совет, биздин билим берүүнүн системасы Советтер Союзунан калган система да. Дабы. Менин атам окуган, чоң атам окуган система менен мен окудум, мен балам окуду да. Бул аябай мындай башка сыйбай турган нерсе. Өкүнүштүү. Мисалы, жөрөк эле бир мисал айтайын, түрктөр, түрктөр мисалы биринчи башталгыч мектепте окуганда, лицейге өткөндөн тармагына бөлүнүп окушат да. Мисалы бир түрк алат, пластик иштетүү боюнча ошо пластик тармагын тандайт да, ошол менен дүйнөлүк бренд чыгарат да. Мисалы суу өткөн пластиковый трубаларды чыгарат. Бирөөсү эмне мебель жасоо боюнча ошол боюнча профессионал да. Бирок башка теманы сурасаң билбейт, ошол боюнча ал миллионер да. Мебель чыгарат, ошол боюнча дүйнөгө бренд кылып салган. Бизде дагы мектепте, алгач башталгыч мектепте албетте баардык тармакты окуш керек. Андан кийин жогорку, то есть орто деп коет, бул 9-класстан өйдө болобу, же кандай мисал бөлүп, билим берүү министрлиги, 7-класстан өйдө болобу, ошо экинчи лицей катарга кабыл алып, ошо балдарды тармак өзү кызыккан нерсеге окутуш керек. Мен ошондой сунуш кылат элем да. Андан сырткары сиз айттыңыз, кайсы сабакты алып салып, кайсы сабакты кош. Мен кайсы сабакты алып салганын айта албайм, бирок кайсы сабакты кош керек. Азыр нанотехнология менен IT технология өнүгүп аткан заманда бизде IT технологияны балдарга керек болсо 3-4 класстан баштап окутуш керек. Ансыз биздин балдар азыр ушул менен кете берсе, дагы бир 20 жыл, 30 жыл бизди дүйнөдөгү эң Афганистандан дагы алдыңкы төмөнкү даражага түшүп кетебиз да билим берүү боюнча.
Анткени бизде жогорку окуу жайга өткөндөн багыт тандап атат, ал бала жогорку окуу жайда кыйрат деле окуган жок, ата-энеси жөнөтүп коет, ал бул жакта жүрөт, контрагын төлөп коюп, сессияга барса барат, барбаса жок, официант болуп тиякта акча менен иш бүтүрмөй, в конце менен результатта эчтеке жок. Кыргызстан бир бренд жараттыбы? Жок да. Жөнөкөй тиш чукугуч бренд жарата элекпиз да. Чыныгы ачыгын айтканда. А эмне дүйнөдө бренд жаратып ошо менен акча таап атышат. Жөнөкөй көтөргөн телефондорубуз, буну өзгөчө роботтор жаратып атат. Жок, бир кореец. Айфонду бир американец. Эмне бренд жаратып койгон, алманын жартысын коюп койгон, чыккан баасы $17, бизге $1700 сатып атат. Болгон бренд үчүн. Эмне үчүн Кыргызстанда биз бренд жарата албайбыз? Туурабы? Ошон үчүн бизди тармак-тармакка бөлүп, сапаттуу, жакшы нерселерди чыгарганды үйрөнүп, ошону дүйнөлүк брендке айлантыкканга айыруу. Биздин Кыргызстандын түшүнгөнүндө эптеп алда ушуну кылып алсам 3 жылдан акчамды таап алып, муну жаап салып, экинчи компания ачып, аны 3 жыл иштетип жаап салып, үчүнчү компания жок. Дүйнөлүк бренд жараталы. Кыргызстанды дүйнөгө суктанаарлык бир өлкө катары тааныталы. Жөнөкөй кийген кийимибизден байпагыбызга чейин бренд кылалы, чыгарган өзүбүздүн өндүрүштү. Ошондо гана дүйнөгө биз жакшы жагыбыздан, булар сапаттуу чыгарат, мындай деген түшүнүк пайда болот. Чоң рахмат, абдан маанилүү ойлорду айттыңыз. Ыраазычылык билдиребиз. Мына биздин эфирибиздагы жыйынтыкталып калыптыр. Интеллект билим берүү борборунун жана ошондой эле Айыл Кемп этно лагеринин негиздөөчүсү Жакшылык Матанов мырза болду. Сөзсүз түрдө ойлор ишке ашсын. Ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо рекламалык түрмөк, урматтуу меймандар. Берүүбүздүн башкы өнөктөшү бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тарыхы бар Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Астория жана Грандвилл үйлөрүнүн баарыбызды жашоочулар болууга чакырат. 31 декабрга чейин эгерде батир алып калсаңыз, анда алмалуу сезон акциясында катышат экенсиз. Жогорудагы жакшылыкта ошор жашайт экен. Андан кийин алмалуу сезон акциясына катышып, iPhone 12 Pro же MacBook же iPad Pro'нун ээси болот экенсиз. Белекти өзүңүз тандайсыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү эфирибизде биздин конокторубуздун ой менен жыйынтыктагым келип турат. Албетте эч качан өзүбүздү өнүктүрүүдөн жана ошондой эле балдарыбыздын өнүгүүсүнөн акча аябаш керек жана акча табыш керек экен. Каражатыбызды, убактыбызды өнүгүүгө жумшашыбыз керек экен. Бул иш күндүн кечи программасы болду. ТВ1 KG каналында бизди үзбөй көрүңүздөр. Мен Урмат Борченов. Кезектеги эфирге чейин сиздер менен кош айтышам. Бар болуңуздар.